Чыңгыз хан менен Темирлан экөө бир учурда жашаса, кимиси күчтүүрөөк болмок деген манипуляторлор болот дейт, анан лидерлер болот дейт. Дүйнөлүк даражада атаандаштыкка туруштук бере алган кадрлар мамлекеттик кызматка келишпейт. Эмнеге келишет? Саясий тармакпы же болбосо бюрократиялык тармакпы? Кеп көпчүлүктө болбойт. Эруландын образы бул мындай бунтарь да. Убактылуу хайп издеген адамдар системдүү, терең ой жүгүртүп иш жүргүзө албайбы деп ойлоймун да. Мандатка ээ болгондон кийин андан нары ишти, жумушту алып кетиш дагы бул башка да. Пикирин айтып койгон үчүн жөн эле мындай камап салыш. Биздин өзгөчө ушул улуу муундагы адамдарыбыз светтүүлүктү бул ошол союздагы моделдей түшүнөт да. Светтүүлүк дегенде бул так аныктап алалы, динге каршы деген нерсе эмес. Жок, динге каршы деген эмес. Эмнеге алып барышы мүмкүн ушул саясатчылардын диний риториканы колдонуш? Дин эми оюнчук эмес да. Батыш дүйнөсүнүн басымдуулугу токтодубу? Сен жаңы технологиялардан, азыркы реалдуулуктан артта калып калсаң, сен тарыхтан такыр четтетилип калышың мүмкүн. Көчөгө чыгып бийликти алмаштыруу маданияты бүттүбү? Жаман мыйзамдар менен дейт, бирок жакшы чиновниктер менен мамлекет өнүгө берет. Бирок жакшы мыйзамдар менен чиновниктериң жаман болсо мамлекетиң өнүкпөйт. Салам достор. Назарыңыздарда Айбек Теңизбай, саясий подкаст. Алдын ала сиздерден бир нерсени суранып кетейин. Ушул видеого лайк басып, комментарий жазып, жана сөзсүз түрдө YouTube каналыма катталып кетиңиздер. Эгерде бул кадамды жасай турган болсоңуздар, ар дайым маалымат алып турасыздар. Бүгүн бизде конокто Канат Медин уулу дин иштери жана этностор аралык мамиле боюнча улуттук агенттигибиздин мурунку төрагасынын орун басары. Кош келиңиз. Рахмат чакырганыңыздар үчүн. Жакында эле кызматтан кеттиңиз. Мурунку орун басары деп белгилеп кетпедимби? Ооба. Эмнеге кызматтан кеттиңиз? Эми бизде өз каалоосу менен кетет же болбосо сурангандар да болот го? Өз каалоом менен арызымды жазып кеттим. Эми албетте биз жетекчилик менен акылдашып, мен эми ойлойм, ошол жактагы миссиям аяктады го депчи. Анткени ал жерде 3,5 жылдан ашык иштептирмин. Негизи саясий кызматтарда көбүн эсе 2 жыл, 3 жылдын тегерегинде иштешет. Чоң реформалар болуп аткан учурда иштептирмин. Мына ошондон кийин акылдашып, анан арызымды жаздым. Мен ойлойм, Кудай буйрса биз башка жактарда да кызмат кылабыз деген ойдомун да. Анан баягы кызматка келгениңе эмес, кеткениңди ойлон дейт го. Ошол жерде баягы чогуу иштеген кесиптештер, ошол чөйрөдө иштегендер мындай ыраазычылыгын билдирип, мындай жакшы каалоо тилектерин айтып узатканы мындай менимче жакшы болду да. Жакшы болду. Анан кайсыл бир деңгээлде баягы мээнетиң өттү дегендин да бир мүмкүн белгиси дейм да. Эми мен ошондой үмүттөмүн да. Кызматтан кеткенден кийин кандай сезимдер болду? Жеңилдеп калдыңызбы? Бир боштук пайда болдубу мүмкүн? Эми чоң жоопкерчилик болду да, бул аябагандай чоң жоопкерчилик болду. Албетте мындай жеңилдеп калдым. Бирок ошол эле учурда эми мындан нары дагы кандай багыт боюнча иштейбиз? Келечегиң жөнүндө ойлонот экенсиң, үй бүлөң жөнүндө ойлонот экенсиң. Кандай кылсам, кайсыл жакта баягы мүмкүн кээ бир баягы достор сунуш кылат экен да, мүмкүн тиги мамлекеттик кызматта эмес, жеке сектордо да көрбөйсүңбү өзүңдү дегендер да сунуштар болот да. Эми ошонун баарын ойлонот экенсиң да. Кандай пландар болот анан? Саясатка кайтасызбы? Саясат дегенде коомдук саясат жөнүндө айтып атам. Негизи буга чейин ээлеген кызматыңыз деле өзүнчө бир саясий болчу экен да. Чечимдерди кабыл ала турчу, дин жаатында реформалар жүргүзө ала турчу. Мүмкүн ишкерлик менен алектенесизби? Акылдашып мүмкүн мамлекеттик кызматта эле башка багыттарда мүмкүн иштейбиз деп. Жактыбы мамлекеттик кызмат? Эми мен дагы баягы кыргыздын жигиттеринин бирімин да. Биздин баягы оюбуз ушул элибизге, мамлекетибизге кызмат кылсак деген ой менен жүрөбүз да. Эл арасында өзүбүздүн ордубуз болсо, кызмат өтөсөк, ушундай татыктуу өмүр сүрсөк деген баягы ойлор бар да. Анан ошону мен жеке өзүмбү ушул мамлекеттик кызматта көрөм да. Эми ошол кызматты ээлеп көзүңүз жеттиби? Өзгөрүү алып келе алса болот экенби? Реформаларды, чечимдерди кабыл алыпчы? Ооба, көзүм жетти. Чоң реформалар да болду. Албетте тиги ал жерде иштеп атканда 3,5 жылдан бир топ чечимдерди кабыл аласың, бир топ маалыматтар өтөт. Ошонун баарын аралашып атып, албетте чоң тажрыйба да топтойсуң да. Кандай чечимдер кабыл алдыңыз? Мисалы, кандай реформалар жүргүзүп алдыңыз?
Ошол боюнча айтып бериңизчи, мага аябай кызыктуу болуп атат да Эми мисалы. мисалы биздин мекеме өзү трансформация болду. Буга чейин бул мамлекеттик дин иштер боюнча комиссия болчу да. Анан агенттик, улуттук агенттик болду. Андан кийин этникалык, этностор аралык мамилелер дагы кошулду бул жака. Мына мандаты дагы кеңейди. Ага чейин мына мыйзамдар кабыл алынды. Бир топ концепциялар кабыл алынды. Эми чоң мындай чөйрөдө жүргөндөр аябай эме маалыматтар бар дегенимчи. Бир топ реформалар болду да. Кайнап турган бир тармак экен да бул. Дин, этностор, иденттүүлүк маселелерчи. Ооба. Оор болдубу иштеш? Оор болду, аябай албетте оор. Бул көзгө көрүнбөгөнү менен аябагандай чоң, эң маанилүү дагы стратегиялык багыттардын бири болушу мүмкүн да. Анткени себеби биз жанагы иденттүүлүк жөнүндө сүйлөшүп атпайбызбы? Дүйнө жүзүндө негизи эле ушул атаандаштык ушул чоң күчтөрдүн арасында ушул иденттүүлүк үчүн болот депчи. И жүрүп атат. Системанын ичинде иштеген кандай экен? Мен буга чейин жогорку кеңештерде иштегем. Жогорку кеңештин аппаратында, Еврокомиссияда сабак бергенмин. Ошол үчүн саясий партиялардын аппаратында да иштегенмин. Демек, эми аябай жоопкерчиликтүү. Көп учурда мүмкүн кылынып аткан эмгектер, кызматтарың баягы көрүнбөшү мүмкүн жалпыгачы. Бирок катардагы баягы мамлекеттик кызматкерлер эми мамлекеттин солдаттары да мындайча айткандачы. Ошол жерде команда менен иштеп, чоң ийгиликтерге жеткенге аракет кылдык. Эми кандай десем? Элдин солдаттары десек туура болобу? Ооба да. Мамлекеттин эмес, элдин. Эми мамлекет, эл бир да. Кандай бул түшүнүктү ажыратыш деле. Туурабы? Эл бар үчүн мамлекетибиз бар. Бизде мамлекеттин солдаттары десек кичине башка жака мааниси бурулуп кетет го. Мамлекетибиз Элдин солдаттары дегенде кичине дагы да жоопкерчиликтүү угулабы деймин да. Элибиз бар үчүн мамлекетибиз бар. Мамлекетибиз бар үчүн өнүгүүгө, экономикалык жетишкендиктерге, эми канча дүйнө жүзүндө канча деген элдер бар, бирок мамлекети жок. Ошол үчүн ушул эки нерсе менимче мындай жанаша кетет го дейм да. Система өзгөрттүбү сизди? Система албетте таасирин берди, тарбиялайт. Көп учурда баягы дисциплинага көнөсүң. Албетте. Системанын ичинде жүрүп, эл көрбөгөн кандай чындыктарды көрдүңүз, барбы ушундай? Бизде аябай жоон бир катмар бар да, мамлекеттик кызматкерлерчи. Алар ар кайсыл ведомстволордо, министрликтерде, аппаратында кызмат кылышат. 10 жылдап, 15 жылдап бир кызматта иштеп келаткан кызматкерлерибиз бар да. Аябай мекенчил, аябай патриот, өздөрүнүн кызматтарын так аткарып келе жаткан. Бирок көп учурда алардын жумушу баягы элге көрүнбөйт да. Бизде эми кандай, мисалы бирөө камера менен эми бир жака барып, баягы эми туура ал дагы мүмкүн керектүү эмелер да, иштер да. Бирок ошону кылса эле баягы дуу деп эле биз таанып, аларды баягы көтөрмөлөп калабыз го. А бул жерде баягы 10 жылдап, 15 жылдап, 20 жылдап кызмат кылып аткан адамдар бар да. Бирок аларды биз көрбөйбүз. Мына ошол адамдар бар үчүн менимче биздин мамлекеттүүлүгүбүз жылдан жылга күчтөнүп, өнүгүп келатабыз да. Мына ошолордун дагы орду аябай маанилүү. Эми мамлекеттик кызматта мына иштеп калдыңыз. Ушундай учур болдубу? Жеке өзүңүздүн принцип менен мамлекеттик милдеттин кагылышуусу? Менде болгон жок андай. Андай болгон жок. Албетте ичинде эми кээ бир учурда баягы болот. Мисалы айрым чечимдер боюнча эми биз бул чечимди мындай башкачараак кылып койсок болот беле дегендей сезимдер болот да. Бирок сен баягы системанын ичинде болгондон кийин жалпы тартипке баш ийесиң. Анан жалпы багыт менен кетесиң. Эми эмне себептен коомдук саясатта жүрүп, бир нече жолу шайлоолорго катышкансыз. Калп айтпасам 4 жолу катыштыңыз. Бишкек шаардык кеңешине, Ооба. парламенттик шайлоого дагы. Ошол коомдук шайлоодо кайнап жүрүп, эмне себептен мамлекеттик кызматкер болууну чечтиңиз? Жана жөн эле мамлекеттик кызматкер эмес, болгондо да дин тармагына да. Эми учурунда биз жанагы сиз айткан шайлоолорго катышып, аралашып, ушул партиялык системага чөйрөгө да аралашып, партиянын аппаратында да иштеп калдык. Ал жерден да бир топ тажрыйба топтодук. Ал учурда парламентти ушул партиялык система менен шайлап, анан ошол саясатка аралашуунун бирден бир ушул жолу ушул болчу да. Партиялар парламентке келет, андан кийин өзүнүн программасын ишке ашырганга аракет кылат. Бул эми жакшыбы, жаманбы, бирок ушул нугу менен кете берген да. Ал этап бүттү. Кыргыз Республикасында партиялык система токтоду, туурабы?
Эми токтоо дегенде биз баягы бир мандаттуу округдардан шайлай баштадык да кайрачы. Андан кийин референдумдар болду. Баягы конституциялык референдумдар болду. Ошол жерде парламенттикпи же президенттикпи деген суроолор болду. Мына ошондон кийин эл өзүнүн саясий эркин билдирди. Биз президенттик башкарууну тандайбыз. Мына ушул багыт менен кетебиз деген баягы чечим болду да. Мына ошондон кийин негизи саясий конкуренция, атаандаштык бул шайлоого чейин болуш керек да. А бирок көпчүлүк өзүнүн эркин билдирдиби, андан кийин бүттү. Бул баягы конкуренция кайсыл бир учурга чейин токтоп, андан кийин баарыбыз эми баягы жумуш кылышыбыз керек да. Мына ошол референдумдар бүткөндөн кийин болду, эми биз баягы кызмат кылышыбыз керек деп ушул мамлекеттик кызматка бардык да. Сиз ошондо парламенттик башкаруу үчүн аракет көрүп жүргөнсүз. Ошол туурабы? учурда ошол учурда референдум болуп атканда парламенттик башкаруу үчүн деген топ түзүп, үгүт иштерине дагы катышып, дебаттарга да катышып калдык. Ушул идеяны баягы жылдырганга аракет кылдык да. Эмнеге президенттик башкарууну колдогон жоксуз? Президенттик башкаруу дегенде бизге эми көбүнчө буга чейинки болгон баягы 2010го чейинки президенттик башкаруу мындай. Эми 2010дон кийин деле президенттик башкаруу болду го дейм бизде я. Атамбаев деле башкарды да. Жээнбеков деле башкарды. Парламент башкарды деп айта албайбыз да. Бирок так жоопкерчилик мындай белгиленген эмес да. Эми кандай десем, мисалы аткаруу бийлигинде премьер-министр башында турчу, анан жыл сайын баягы премьер-министр алмашат. Жоопкерчиликке келгенде премьер-министр жооптуу. Анан мындай акырын ошого түртүп койгондой мындай бир элес болот да. Бирок жоопкерчилик алган мына президент бардыгына жооптуу деген болгон жок да биздечи. Анан биз парламенттик дегенибиз менен эми иш жүзүндө эң таасирдүү фигура, конечно, президент болуп атты да. Анан ошол учурда эгерде кеңешип кескен бармак оорубайт деп коет го биздечи. Ушу парламенттин табияты дагы ошол да, туурабы? Альтернативдик идеялар, көз караштар дагы айтылып, идеялардын конкуренциясы жүрүп атып, анан чечимдер кабыл алынат депчи. Бирок биздин буга чейинки системанын чоң кемчилиги бизде аткаруу бийлигинин туруктуулугу болгон эмес да. Аткаруу бийлигинин туруктуулугу аябай кандай маанилүү. Эгерде жыл сайын премьер-министр алмаша берсе, ал министрлерди алмаштыра берсе, алар орун басарларын алмаштырса, алар болсо тиги бөлүм башчылары, башкармалыктардын башчыларын алмаштыра берсе, эч кандай мындай узак мөөнөттүү туруктуу саясат болбойт. Бул жыл сайын эле баягы алмашып эле кайра эле баягы бул бардак да булчу. Институционалдык өнүгүү жок да. Туура. Азыркы эң чоң жетишкендик бул туруктуулук го дейм. Негизи мамлекеттин өнүгүшү үчүн эми жанагыдай сөз кылбадыкпы, биз сүйлөшүп атчы. Ички тышкы коопсуздук, анан саясий туруктуулук аябай кандай маанилүү да. Бул фундаменталдуу нерселер. Булар жок, эми калган нерселер кыйын да кылыш. Өмүрүңүздүн белгилүү бир бөлүгү партиялык системада жүрдүңүз. Ошол жактан кандай сабактарды ала алдыңыз? Негиз эле партияларга болгон көз карашыңыз кандай? Партияларга болгон көз караш негизи партия деген эмне? Мисалы мамлекетибиздин өнүгүүсү боюнча бизде ар кандай көз караштар болушу мүмкүн да. Бирөөлөр мына бул сценарий менен кетиш керек, экономикага басым жасашыбыз керек, идеологияда көз карашыбыз мындай болуш керек деп айтат да. Анан ошол көз караштардын топтому биригип атып, ошол партиянын баалуулуктары, көз караштары, багыты, туурабы? Мына ошол эгерде баалуулуктар сага жакын болсо, мына ошол адамдар биригип, анан ошол партия аркылуу шайлоолорго катышып, баягы партиясын өнүктүргөнгө аракет кылат да. Бизде партиялар толук ушундай принципте болгон деп айтыш кыйын да бизде. Ооба. Ачык айтсаңыз, сиз партиянын ичинде жүрдүңүз да. Ооба. Кандай иштечү эле Кыргызстанда партиялар? Биз суроо беребиз го, партиялар тиңдей, мындай депчи. Мына партиянын ичинде жүргөн адамдан сурайлы да. Эми партиялык курулуш аракеттери болуп атты. Айрым партияларда болуп атты. Ошол эле жаштар канатын түзүп, ошол эле аялдардын канатын түзүп, ошол эле баягы партиялык мектепти түзүү, айрым партиялар ушул аракеттерин кылып атты. Эми ал партиялар деле 5-6 партияларда жүрүп атты. Айрым партияларда бул баягы жеке менчик компанияларда эле болуп атты. Бир жеке менчик компания дегеним эми бир баягы колунда бар, каражаттары көп адамдар мисалы топтолуп алып эле партиясын түзөт. Республика ошолордун катарына киреби? Каттап. Эми республикада баары бир аракеттер болуп атты партиялык курулушту кылуучу. Ошол жанакы биз айтып аткан кээ бир эмелерде Биз айтып аткан кайсылар? Кайсы партиялар? Жөн эле каттап коюп, каражаттарды топтоп, баягы шайлоого катышмай да, каражаттын күчү мененчи. Бирок эми идеалда мындай эмес да. Кайсы партиялар жөнүндө сөз болот?
Эми ошол эле мисалы Мекеним Кыргызстан партиясы, ошол эле Биримдик партиясы. Мисалы шайлоого чейин аларды эч ким таанышы деле эмес, билчү деле эмес. Мисалы ушул партиянын кандайдыр бир тарыхый жолу деле болгон эмес да, туурабы? Ал баягы шайлоого жакын эле пайда боло калып эле чоң эмелерди топтоп, күчтүү баягы талапкерлерди топтоп, каражаты менен анан баягы шайлоого катышты да. Бирок мисалы классикалык түрдө туруктуу партиялар болот. Ал партиялардын идеологиялары, көз караштары, программалары белгилүү. Мына ушул партиялар анан бири бири менен атаандашып турат да. Туурабы? Анан алар туруктуу, баарыбыз билебиз, лидерлери ким, мүчөлөрү ким, активисттери ким, алар эмнени каалап атат, эмнени. Анан ошолор анан кээде оппозицияда, кээде позицияда ушундай формада баягы жүрөт да. Партиялардын жоюлушун кандай кабыл алдыңыз? Туура болдубу бул? Бизде менимче туура эле болду. Ошол Партиялардын жоюлушубу? Жок, партиялар жоюлган жок да бизде. Бизде Партиялык парламенттик система менен шайлоо системасы өзгөрдү. Партиялар жоюлган жок. Мына ошондон кийин карабайсызбы, партиялар ишмердүүлүгүн токтотподу, мындайча айткандачы. Көбү токтотту да. Анткени системаны өзгөртүп койду да. Бирок бир эки партия, жаңылбасам, алар эмелерин, талапкерлерин чыгарышты. Ынтымак партиясы. Ынтымак партиясыбы? Ынтымактан да аттангансыз бир учурда, э? Ооба, Ынтымак. 2021-жылы. 2011-жылдан баштап ушул Республика партиясынын мүчөсү болдум. Ошол учурда партиянын лидери, эми ал учурда партиялык система эмес беле биздечи. Анан ошол программалары мага жакын болду. Ошол партияга кирип, мен жалпы ушул 10 жылдай партиялык иштерге аралашып жүрдүк. Анан кийин партиянын жетекчиси ошо саясаттан кеттим деп чечим кабыл алып кетти. Мына ошондон кийин биз дагы ар бирибиз өзүбүздүн жолубуз менен баягы кеттик. Кайсыл партия? Республика партиясы. Өрөк Бабанов жөнүндө сөз болуп атат, э? Ооба. Саясаттан кеттим дегенде биз дагы кеттик деп, э? Ооба. Биз дагы эми ар бирибиз өзүбүздүн жолубузду тандап, кээ бирөө мамлекеттик кызматка кетти, кээ бирөө бизнеске кетти. Ошондон кийин анан кеттик да. Партиялык иштерден эмнени ала алдыңыз? Мүмкүн көңүлүңүз калган учурлар да болдубу? Бул аябай чоң мектеп мен үчүн. Анткени ошол учурларда билесизби, баягы шайлоолор катары менен баягы жергиликтүү кеңештердин шайлоолору, парламенттик шайлоолор, президенттик шайлоолор да болду. Мына ошолордун баардыгында аралашып жүрдүк. Өзүбүз да кандидат болдук бир нече Канча жолу ирет. болдуңуз? Мен эң биринчи жолу ушул 2012-жылы Ишке шаардык кеңешке талапкерлигимди койгом. Анда 22 жашта болчумун. Жаңы эле окуу жайды бүткөм. Ошондо баягы кандидат болуп чыккам. Эми азыр ойлосом, ал учур баягы практика болуптур да. Практика болуптур. Анан экинчи жолу кийин 2016-жылы катыштык. Ошол Республика Ата журт партиясы болчу анда. Республика Ата журт партиясы. Ошондо мен тизмени жетектеп чыктым Бишкек шаардык кеңешке. Анан кийин 20-жылы койдум шайлоого. Анан могу акыркысы 21-жылы да чыктык. Жогорку кеңешке койдуңуз. Ооба, жогорку кеңешке. 20-жылы. Ооба, жогорку кеңешке. Жогорку кеңешке катыштык. Бул аябай чоң процесс. Ошол шайлоо системасына аралашып жүргөндөр билет. Уюштуруу, иш-чаралар өткөрүү, саясий конкуренция аябай мындай жогору да ал жактачы. Анан ушул команданын бир бөлүгү болуп иштеш. Мен негизи ушул ойлойм да, мен командный игрок деп коет го. Көңүлү калган учур болдубу? Албетте болду да, көңүлү калган учурлар болду. Мисалы 2016-жылы мен тизмеде биринчи келаткам. Анан ошол учурда эми мындайча айтканда шайлоо кампаниянын желегисинде туус болуп келатасың да. Анан бирок бизде ушундай келишим болгон. Ким добуш алса, өзүнүн участоктарын, бизде участоктор бөлүп койчу, өзүнүн участоктарына жетиштүү добуш алса, ал өтөт, ким өтпөсө арызын жазып кетип калат депчи. Анан ошол учурда тиешелүү добуш ала алган жокпуз, жерлерденчи. Анан ошолдо албетте андай учурларда көңүлүң калат. Бир ойлоносуң, кайерин туура эмес кылдым дейсиң. Мүмкүн мындай кылыш керек беле, тигиндей кылыш керек беле депчи. Бирок эми жашоо уланат, андан кийин эми кайра өзүң келип башка максаттарды коюп уланып кете бересиң да. Партиялар идея үчүн күрөшкөнбү же лидер үчүнбү? Лидер жанагы vision деп коет го. Бир көз карашты, бир программаларды айтып, толуктап, мисалы даярдап алып чыгат. Анан ошол идеясы менен макул болгон адамдар пайда болот. Анан ошолор баягы топ болуп анан саясий күрөштүккө аттанышат да, туурабы? Бул жерде экөө ажырагыс нерселер го дейм да. Негизи бул лидерлик, бул өзүнчө бир чоң бир багыт да. Мен бир жерден ушул окуп калдым эле. Дүйнөдө лидерлердин мындай
бир нече типтер болот экен да. Мисалы бирөөлөр мындай кылыптыр. Чыңгыз хан менен Темирлан экөө бир учурда жашаса, кимиси күчтүүрөөк болмок деген баягы анализ кылышыптыр да. Анан эмеге бүтүнгө келиптир, Чыңгыз хан күчтүүрөөк болмок депчи. Эмне себептен? Анткени Чыңгыз хандын жанында ал өзү эле күчтүү эмес, жанындагы адамдар да өскөн экен да. Адам катары өскөн экен. Лидерлер калыптанган экен, жаңы лидерлерчи. Мына ошол Чыңгыз хан көзү өткөндөн кийин дагы бир нече убакыт бою ошол саясат уланып кете берген экен да. Темирландыкы ал эми өзү аябай күчтүү болгон. Ооба Айманда династиясы уланган, бирок мындай жанагындай чоң катмар калыптанган эмес депчи. Анан жана айтып аткан ошо лидерликти изилдегендер айтып атышат да. Манипуляторлор болот дейт, анан лидерлер болот дейт. Ошо манипуляторлор башка адамды курал катары колдонуп, алар аркылуу өзүнүн максатына жетет. А чыныгы лидерлер булардын жанындагы адамдар өсөт, таасирленет, адам катары өсүшөт депчи. Мына ушул эки чоң баягы типаждар бар депчи. Анан негизи эле бизде Кыргызстанда баягы бизде 5-6 баягы аябай белгилүү саясатчылар бар да. Ошолордун типажын карап биз ошол бул лидер же лидер эмес деп өлчөйбүз деп ойлойм да. А бирок дүйнө жүзүндө эми ар кандай лидерлердин эмеси болгон да. Типаждары көп болгон да. Мисалы жумшактар болгон, катуулар болгон, идеологдор болгон, мындайлар болгон, тигиндейлер болгон. Жалаң эле баягы оппозиционер, жалаң эле мисалы парламенттик саясаттан өсүп чыккандар эмес да. Мисалы бюрократиядан чыккандар лидерлер бар, туурабы? Аскерий кызматтан өсүп чыккандар болот. Дегеним мындай ар кандай формацияда болушу мүмкүн да лидерлерчи. Эми лидерлер биздин мамлекетибизде кантип жаралат, кантип келип чыгат? Бюрократиядан чыкпайт да. Мүмкүн келечекте андай да болушу мүмкүн да, туурабы? Бюрократияда мисалы тажрыйба топтоп, тепкичтерди басып өтүп, ошол жерлерде жакшы менеджерлик сапаттарды көрсөтүп, мисалычы, элдин көйгөйлөрүн чечүүдө салым кошуп, кызматтын өтөсө, анан эл мисалы лидер катары таанып көтөрүп алышы мүмкүн да. Же ошол кылып аткан кызматтарыңа жакшы баа берилип, андан ары өсүшүң мүмкүн, туурабы? Менимче ал да бизде мүмкүн го дейм да. Эми сиз саясий Кыргызстандагы лидерлер дегенде Бабанов менен көп иштешип калдыңыз. Кандай категорияга киргизет элеңиз ошо инсанды? Аябагандай күчтүү уюштуруучу, менеджер. Мисалы ал ишке ашырган ошол эле жеке менчик компанияларында дагы карасаңыз кандай баягы уюштуруу жөндөмү, баягы ийгиликке алып келгендиги эми күчтүү менеджер да. Аябагандай күчтүү менеджер. Ал киши менен эми баягы биз партияда чогулуп калдык. Партиянын лидери болчу, президенттикке аттанды. Ага чейин парламенттик шайлоолордо, жергиликтүү бийликтин шайлоолорунда дагы аралашып калды. Дагы көп бизнесменби же саясатчыбы? Эми саясаттан кеттим деп көп нерсе баягы бизнес кылып атпайбы? Демек азыркы учурда бизнесмен деп айтсак болот го дейм. Саясаттан кеттим дегендиги кеткендигин билдиреби? Же эртең келип калышы мүмкүнбү? Эми ким билет аны? Айтыш кыйын го, анткени бул эми саясатчылар ушинтип мен кеттим деп туруп анан кайра баягы мен кайра келдим дегендер да көп го биздечи, туурабы? Элим мен кайра келдим депчи, туурабы? Эмне үчүн жаш, билимдүү, көп кырдуу, көп тилдерди билген, дүйнөлүк даражада атаандаштыкка туруштук бере алган кадрлар мамлекеттик кызматка келишпейт? Эмнеге келишет? Кызматкерлердин арасында көп 2-3 тилде сүйлөгөн. 2-3 тилде кайсыл тилдерди айтып атасыз? Ал англисче болсун, ал мисалы биздин деле ушул улуттук агенттикте кызматкерлердин арасында фарси тилинде сүйлөгөндөр бар, араб тилинде, түрк тилинде сүйлөгөндөр бар, англисче сүйлөгөндөр бар. Бар мамлекеттик кызматта. Демек бул менин стереотипимби? Мүмкүн. Мүмкүн. Сиз канча тил билесиз? Мен кыргызча, орусчадан тышкары англисче, кытайча сүйлөйм. Кытайча да билесизби? Ооба. Эркин сүйлөйсүзбү? Мен азыр дагы окуп атам. HSK деген системасы бар буларда. Жалпы мындай 6 деңгээли бар, тепкичи бар. Анан азыр дагы кошушту эми. Мен 5-чи HSK'де окуп атам да азыр. Жогору эле экен да бул. Кытайча китепти окуп түшүнө аласызбы? Жок, бул мындай да. Жанагы HSK 6-ны окуп аябай толук өздөштүргөндөн кийин анан жанагы мындай илимий, экономикалык терминдерди бул эми башка эми аябай татаал тил да булчу. Оорбу? Ооба, оор. Азыр дагы окуп атабыз. Эми 5-чи HSK 5-ти дагы өздөштүрүш дагы аябай эме да. Англис тилин канчалык даражада билесиз? Англис тилин эми бул мындай да, тилди
окугандан кийин эгерде колдонбосоң бул кадимкидей баягы эмеси түшө баштайт да. Мен C1ге чейин жеткем. C1 деп коет, бул жана advanced. Андан кийин албетте баягы дайыма колдонбой турсаң кичине эмете баштайт. Бирок мен китеп окуйм. Азыркы учурда мамлекетибизде жүрүп жаткан кадр саясатына кандай баа берет элеңиз? Кадр саясатында эми массалык маалымат каражаттарында да көп айтылып атат. Кадрдык таңкыстык бар бизде депчи. Эми азыр баягы баарыбызга маалым жана Акылман мектеби курулуп, келечекте баягы ошол мектеп күчтүү кадрларды даярдап чыгып, мамлекетке кызмат кылган кадрларды даярдап чыгат деген эме болуп атат. Мен ойлойт элем да, бизде ар бир кадр учетто болуш керек да. Өзүнүн жумушун так аткарган, мыкты билген, ошол тармакты алып кете турган адамдар баардыгы учетто болуп туруш керек. Анан ошол адамдар менен мындай системдүү иш болуш керек да. Мисалы, бирөө бир кызматта бир 10 жыл иштеди дейли да. Эми ал суу чарбасында. Эми андан жакшы суу чарбасын билген адам эми табыш кыйын да, туурабы? Ошол тармактын саясатын, мамлекеттин буга чейинки чечимдерин, туурабы? Анан ошол адамды бир күндө эле мисалы Токой чарбасына кетип калып, анын ордуна тиги спорт тармагынан бирөө келип калсачы, кандай дейсиң? Бул эффективдүүлүгү аябай эле таасир этет да, туурабы? Ооба. Ошол адамды мисалы ошол жерден иштеп кеттиби, мына андан кийин ушулга окшош тармактарга, ошого жакын тармактарга алып барып, ошол жактан иштетип, жетекчилик кызматтарга өстүрүү, мындай бир механизмдер болуш керек дейм да. Эми бизде деле бара-бара курулуп келатат, бирок мындан да эффективдүү болуш керек дейм да. Анткени мамлекет саясатында кадрлар аябай таасир этет да. Туруктуу кадрдык саясат бул аябай маанилүү. Бизде демилгелүү кадрларга жол барбы, же болбосо дагы да ыңгайлуу кадрлар көбүрөөк узагыраак жашайбы? Демилгелүү кадрларга албетте менимче жол бар. Анткени иштеп атсаң, жумушуңду көрсөтүп атсаң, албетте кесиптештериң көрөт, ошол жактагы мисалы ошол тармакта иштеп аткан адамдар көрөт, туурабы? Бирок айрым учурларда эми албетте жанакы бизде эми конкуренция да бар да, мындай ички да конкуренция да бар да. Ошол нерселер дагы баягы таасирин берип коет го дейм да. Сиз 2019-жылы УКМКга чакырылган экенсиз, Facebook'та постуңуз үчүн. Ооба. Ошол учурда Азаттыктын Райым Матраимов жөнүндө телеберүүсү чыккан. Анан ошол жерде мен баягы эми ал учурда биз мамлекеттик кызматта эмес болчубуз. Анан видео жазып, мына кыргыз биздин мигранттарыбыз Россиядан, башка өлкөлөрдөн эми эмгектенип, канча деген кыйналып, баягы каражаттарын жөнөтүп атат биз жаккачы. Эми ошонун баарынын көлөмү бир 2,5 миллиард ушунун тегереги деп айткам да. Анан бу жерде бир эле бир адам, топ Кыргыз Республикасынан 700 миллион долларды чыгарып кетип атса, бул эми кандай? Мен коррупция менен күрөшөм деген президент кайда деген сымал баягы кайрылуу жазып турган интернетке чыгарып коем да. Ал бир күндүн ичинде бир 100 миңби канча миң просмотр болуп кетиптир. Анан эртеси күнү аны чакырышты. Эртеси күнү чакырып анан айтышты, конституциялык түзүмдүн шек келтире турган баягы чакырык жасап атасыз. Сизге кылмыш иши козголушу мүмкүн депчи. Анан мен айттым, мен эми өзүмдүн кесибим юристмин. Мен ар бир сүйлөп атканда эки ойлонуп анан сүйлөйм. Бул жерде эч кандай состав деп коет, эч кандай состав жок. Бул эми мен баягы пикиримди айттым, бизде эми конституция бар да, бизде сөз эркиндиги бар го. Десем жок, эми экспертиза кылабыз деп ошондо чакырган. Ошондо чакырган, эми андан кийин эле анан жанакы окуялар болуп кетти да. Кандай таасир этти ошол окуя сиздин кийинки кадамдарыңызга? Мен ал учурда азыр ойлонсом мындай терең анализдебептирмин да, ал учурдачы. Анан кийин мындай артка түрүп ойлонуп көрсөм, ошол учурда мисалы ошол эле жанакы биз айтып аткан жанагы коррупцияга шектелген адамдардын таасири канчалык болгон экенин биз баягы кийин түшүндүк да анычы. Ошондо көрсө баягы адамды бат эле баягы камап салыш, туурабы? Болбогон бир сөз айтып койгон, эми болбогон эмес, пикирин айтып койгон үчүн жөн эле мындай камап салыш оңой эле турбайбы депчи. Анан ал учурда алардын таасири аябай чоң болчу да. Оңой эле ушинтип камап коюшмак да. Коркуу сезими болдубу ошондо? Мен ал учурда айтып атам го, ошол болуп аткан окуяларда мындай анчалык сезген жокмун. Бирок кийин анализдесем, эми жөн жерден эле бир 5-6 жылга камалып кетсең, туурабы? Өмүрүң, айны таңдын баягы алар канчалык ойлонот буларды, бала чакаңдын өмүрү дегендейчи. Азыр ошондой пикириңизди билдире аласызбы? Эгер Кандай? муктаждык болсо. Кандай пикирди? Эми ошол учурда Курч, Тамай айткан пикириңиздичи?
Эгерде керек болсо билдире алам, ооба. Эмне себептен саясатта билимдүү, илимдүү жаштар көп көрүнбөйт? Көп келишпейт? Же мүмкүн мен жаңылышып атамбы? Барбы? Бар аралашкандар деле. Аралашкандар деле бар го. Мына азыр парламентте кандай жаңыланды, туурабы? Жаш депутаттар келди, билимдүү балдар да бар көп арасында. Бир нече тилдерде сүйлөгөн, саясаттан дагы, тарыхтан дагы маалыматы бар. Бирок албетте бизге эми бул мисалы 5-6 адам эмес да, бизге көп адам керек да, туурабы? Бул калың бир жоон катмар керек да бизгечи. Ошол үчүн бизге эми дагы керек го дейм. Эмне себептен аралашпайт дегенде бир бүтүмгө келем да. Ушул өзгөчө ушу чет жактан окуп келген биздин баягы достор менен сүйлөшүп калсаң, баягы көбү айтат да. Элибиздин баягы аң сезими анан баягы дегендей баягы айтат да. Бирок мен ойлойт элем да, кеп көпчүлүктө болбойт. Көпчүлүктү алдыга сүрөгөн, багыт берген, агарткан бул бир кичинекей топ болот да. Мүмкүн кеп ошол топто ал блогерлер болсун, ал саясатчылар болсун, ал мамлекеттик кызматкерлер болсун, ал диний жаатта иштеп аткан адамдар болсун, мына ошол адамдардын таасиринде, ошол адамдардын деңгээлинде деп коелучу. Өзгөрүүлөр жүрөт. Ооба да. Анан эми көч бара түзүлөт дегендей, бара бизде деле баягы жаңы лидерлер пайда болуп келатат. Мамлекеттик кызматта иштеп аткандар да, саясий процесстерге аралашкандардын арасынан дагы күчтүү жаңы лидерлер деле пайда болуп келатат да. Сиз үчүн кайсыл тармак дагы да кызыктуу болду? Саясий тармакпы же болбосо бюрократиялык тармакпы? Эми меники буга чейинки кызмат бул саясий кызмат да. Саясий кызмат ошол чоң багытта, чоң тармакта саясатты аныктаган кызматтардын бири да. Ошол себептен бул дагы саясат жүргүзүүнүн бир формасы. Экөө тең эле кызыктуу болду. Партиялык чөйрөдөн келип, ал жактан алган тажрыйбаңызды колдоно алдыңызбы мамлекеттик кызматта? Албетте, анткени жанакы айтып атпайбызбы, шайлоо кампанияларында көп адамдар менен иштешесиң да. Көп адамдар менен сүйлөшөсүң, пикир алмашасың. Ошол эл менен иштөө жөндөмү бул дагы өзүнчө бир мындай баалуу жөндөм деп ойлойм да. Коллектив менен иштөө. Анткени эми билесизби, кээ бир адамдар бар го жанакы алар жүргөн жерде баягы баардыгы гүлдөйт да. Кээ бир адамдар айтып коет го, ал жерде баягы чөп да өспөйт дегендейчи. Анан эл менен иштөө ошол эле жанакы чоң саясатчылардын бирөөсүнөн сураптыр да. Ал кызматка барган учурда сураптыр. Сиздин ийгиликтин сыры эмнеде дегенде ал айтат экен да, ал тигил анан бул анан тайм менеджмент анан башка депчи. Анан бир нече убакыт өткөндөн кийин андан сураптыр да. Ийгилик сыры эмнеде экен депчи. Сиз эми баягы эң чоң кызматты ээлеп атасыз дегенде, эл адамдар менен иштөө жөндөмү деп айтыптыр да. Бир эле нерсени айтыптыр. Адамдар менен иштөө жөндөмү. Анткени ошол эле коллективдин арасында ар кандай мүнөздөгү адамдар бар. Ар кандай темпераменттеги адамдар бар. Бирөөгө кичине бир нерсе айтсаң, мүмкүн унчукпай калышы мүмкүн, бирок баягы ичинде сактап калат да. Ичинде сактап калат. Анан кийин баягы иште башкада билинип жүрө берет. Бирөө темпераменти аябай мындай батут алып кетет, дароо айтып салат. Ачууланып кетет мисалычы. Анан коллектив дегенде сен эми баары менен иштешиң керек да. Баары менен урушуп кетпей, мисалычы, чырдашып кетпей, баардыгынын темпераментин, баардыгынын мүнөзүн эске алып, анан жемиштүү баягы иштей тургандай да болуш керек да. Мына ушул бул чоң чеберчилик деп ойлойм да. Анан ошол эле учурда коллектив менен эмес, эл менен да иштешиң керек да. Мисалы арызданып келгендер көп болот. Ошонун баары менен иштеп, баарынын тилин табыш бул менимче чоң чеберчилик да. Ушул мектептен өткөндөн кийин күчтүү саясатчы болот го дейм адам, Мисалы, саясатка кандай жол менен келиш керек деп ойлойсуз? Кээ бирөө көчөдөн эле баргандар да болуп атпайбы? Саясат дегенде парламентти эң биринчи кезекте эске алып атамын. Же мамлекеттик кызматтарда иштеп, тепкич көтөрүлгөн адамдар дагы да эффективдүү болобу? Мен ойлойт элем да, ушул мамлекеттик кызматтагы тепкичтерди сөзсүз басып өтүш керек. Ошондо адам тажрыйба топтойт. Чоң тажрыйба топтойт, анан мамлекеттин кызыкчылыгы, мамлекеттүүлүктүн негизи позициясы өзү кандай. Анткени эми кээ бир мисал маселелер бар да, алар 15 жыл мурун деле актуалдуу, бүгүн деле актуалдуу. Ал 30 жылдан кийин деле актуалдуу болот да. Мамлекеттин позициясы, кызыкчылыгы дегендей стратегиялык баягы багыттар боюнчачы. Ошол себептен сөзсүз түрдө менимче мамлекеттик кызматта иштегенде
адам тажрыйба топтойт. Мына ошол тажрыйбанын негизинде анан баягы саясатка да аралашып, башка дагы эмелерге аралашсаң болот. Негизи эле саясат жөнүндө эгерде сөз кылсак, мен мындай ойлойт элем да, бизде баягы көп учурда ошол чөйрөгө аралашып эле жүрсөң, интервьюларды берсең, же ошол буга чейин эми партияларда аралашсаң, пресс-конференцияда берсең, сен саясатчысыңбы, саясатта жүрөсүң деп мындай биз кабыл алабыз да. Менин түшүнүгүмдө саясат деген бул биринчиден ошол кандайдыр бир жанакы келечектин бир образы болот го. Мисалы Кыргызстан 2030 жылы мындай болуш керек. Бирөөлөр мисалы парламентаризм дейт, бирөөлөр мындай форма дейт. Анан мисалы экономика мындай болуш керек, коом мындай болуш керек деген бир көз караштар болот го. Мына ошого жетүү жолу кандай куралдарды колдоносуң, кандай жолдор менен жетесиң, мына ошол саясат. А бирок ушул айтып аткан биз жанагы келечектеги жана биз айтып аткан эме жок, образ жок. Саясат эмне үчүн? Жеке өзүңдүн кызыкчылыгыңды ишке ашырыш үчүнбү? Эмне үчүн? Же элдердин арасында мындай чоң болуп, мен чоң машина айдап жүрүшпү максат? Эмнеде максат турабы? Мен ойлойт элем да, ошо саясат деген ушундай чоң бир максат болот. Анан ошону ишке ашыруу жолу ушул саясат депчи. Биздин саясатчылардын көпчүлүгү андай максат деле койбойт го. Күнүмдүк жашоо менен эле алек го. Же жаңылышып атамбы? Мисалы кимдер? Жогорку кеңеште отурган депутаттарды деле алсак, мисалы саясатчы депчи. Эл арасында 15 миң, 10 миң добуш алгандар бар да. Эми булар деле баягы оор да негизи мынча добуш алышчы. Анан билбейм, мүмкүн баягы сиз айткандай айтыш кыйын да. Айтыш кыйын. 15 миң добуш алыш оорбу бизде? Оор, оңой эмес. Бирок кандай жол менен аласың? Ошол ыкмага жараша жеңил же оор, Менимче бул да аябай маанилүү да. Кандай жол менен аласың добуштардычы. Анан эми мындай да, келип алыш мүмкүн кээ бир адамдар келип калат ар кандай себептер менен. Бирок ал келгенден кийин эми иштеш керек да. Парламент деген бул аябай маанилүү мамлекеттик институт да. Ошол жерде биздин түздөн түз жашообузга таасир эткен мыйзамдар кабыл алынат, чечимдер кабыл алынат. Ошол эле мисалы комитеттерде талкуулар болот, туурабы? Анан эми ал жерде эч кандай маалымат болбосо, жөн эле убакыт өткөрүш. Ооба дейм, бизде тилекке каршы эптеп эле келип алып атышпайбы? Мисалы Эрлан Кокуловду айта турган болсокчу, таарынбастырбы угуп жаткан болсо. Кандай жол менен келди? Макул. Добуш алды. Бирок көйгөйдү чечкенин биз көрбөй элебиз да. Өзүнүн багыттуу, мисалы буга чейин тиги санитардык тазалык жаатында блогерлик менен алектенип жүрдү, бирок ошол тармакта мыйзам жаздыбы мисалы да? Ошол тармакта бир өзгөртүү киргизе алдыбы? Жок да. Ушундай адамдар көп болуп атпайбы биздечи? Мүмкүн көпчүлүк элибиз дайыма мындай издеп турат да. Кайсыл ушул мисалы жаштардын арасынан чыгып аткан, саясатка аралашып аткандардын арасында, мамлекеттик кызматта иштеп аткандардын арасында мына издеп, мына ошого ишенгиси келип, мына ушул мүмкүн мен каалагандай саясатчы чыгар деп мындай бир ишенимин берет окшойт да. Мандатка ээ болгондон кийин андан нары ишти, жумушту алып кетиш дагы бул башка да. Туурабы? Анан эми Эрлан досубуз жөнүндө сөз кылсак, эми баягы биз курактуу эле бала го. Тиги мен ойлойт элем да, мисалы ал деле таарынбастыр. Мисалы парламенттик трибуна деген эми ал жерде мындай аябай маанилүү маселелерди көтөрө турган жер го деп ойлойм да. Анан ал жерде эми бир болбогон бир нерсени көтөрүш эми Уят да. кичине туура эмесирээк го дейм. Жана этикага да дал келбейт го дейм да. Микрофонду ээлеп алыпчы. Өзүнүн жеке маселелерин көтөргөндүгү туура эмес. Бирок элибиз добуш берди. Бирок маселе ушунда болуп атпайбы? Мен да ошону козгогум келип атты азыр. Добуш алып атпайбы? Кайра эле берип атпайбы мисалы? Маселе кимде? Биринчи жолу катышканда Кыргызстан боюнча эң көп добуш алган саясатчылардын бири болду да. Бул чоң ийгилик, чоң ишеним. Экинчи жолу дагы аябай чоң ийгилик менен келди. Бул аябай чоң ишеним да. Анан эми ошол ишенимди акташ. Мен ойлойм да, мүмкүн Эрландын образы бул мындай бунтарь да. Бунтарь. Жана эми хулиган дебейин, бунтарьлар болот го. Макул болбогон, мындай өзүнүн позициясын бербеген, жок, мында андай эмес, мындай, эмнеге мындай кылып атасыңар деп анан баягы элдин кызыкчылыгын
эмгеги да бар да. Канча баягы жылдап жанагы өзүнүн немесин программасын алып жүрдү го. Анан баарыбыздын эле саламаттыгыбыз, мисалы мен деле баарыбыз эле ойлоносуз, мисалы эмне тамак жеп атабыз, анын сапаты кандай, балдарыңдын баягы саламаттыгын ойлоносуң. Анан эгерде ошондой адам баягы бир адам чыгып баягы сенин дагы кызыкчылыгыңды коргоп атса, сен үчүн баягы күрөшүп жүрсө, албетте ага ишенгиң келет да, туурабы? Албетте ага добуш бергиң келет. Ал жака келгенден кийин ишти улап кетиш, мына бул эми кийинки маселе да. Мүмкүн ушинтип атып урулуп согулуп атып, мисалы сиз айткандай жанагы мыйзамдарды жазып баштайт. Эл тарбиялайт да көпчүлүкчү. Мүмкүн бара баягы үйрөнүп кетет. Кандай деңиз? Ишене албайм мен ошогочу. Лидерлер делечи. Убактылуу хайп издеген адамдар системдүү, терең ой жүгүртүп иш жүргүзө албайбы деп ойлоймун да. Лидерлер мындай бир заматта эле пайда болуп калбайт да. Ошол канча бир саясий процесстер башынан өтүп атып, окуяларды кечип атып, анан мүмкүн бышылып жетет дейм да. Бул бир эле баягы бир учурдун эле процесси эмес го дейм да. Мисалы, мурун баягы баарыбыз эле көрүп атпадыкпы? Ошол учурдагы баягы саясий лидер мына ушул адамдар азыр мына өлкөнүн келечегин аныктайт деп, мисалы 20-жылга чейинки деле учурдачы. Бирок тарых кандай өзгөртүп койду баардыгын, туурабы? Саясий процесстер кандай жүрүп кетти? Биздин коомдо светтикти туура эмес түшүнгөндөй да. Светтик деген эмне? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Негизи дүйнө жүзүндө ошол светтүүлүктүн бир катар модельдери болгон да. Мисалы бизде көбүнчө баягы союз учурунда атеисттик мамлекет болгон да. Биздин өзгөчө ушул улуу муундагы адамдарыбыз светтүүлүктү бул ошол союздагы моделдей түшүнөт да. Атеисттик мамлекеттей түшүнөт да. Бирок дүйнө жүзүндө мисалы мына светтүүлүк моундай болуш керек деген баардыгына бирдей модель жок. Ар бир мамлекет өзүнүн тарыхына жараша, өзүнүн маданиятына жараша, өзүнүн баягы мамлекеттин саясатына жараша модель курат да. Эгерде айтып кетсек, мисалы Францияда жаралган модель. Франция революциясынан кийин түзүлгөн модель, лаицизм деп да айтып кетет бир жакта, бир жерлерде. Анан ал жерде адамдын диний баягы ишеними бул анын жеке гана иши. Ал коомдук чөйрөдө эч кандай көрүнбөшү керек. Ал болсун коомчулук баягы коомдук чөйрөдө, мамлекеттик кызматтарда ал эч кандай баягы билдирбеш керек. Мындай аябай кысым болгон баягы режим да. Мына ошол модель кийин Ататүрк учурундагы Турцияда ишке ашты. Анан союз учурунда дагы ошол модель болду да. Мындай жалпылап саясат. Анан биз светтүүлүк дегенде ошол модельди түшүнөбүз. Бирок дүйнө жүзүндө башка дагы модельдер бар. Мисалы Германиядагы модель, туурабы? Ал жерде туура бекем конституциялык принциптер бар. Бирок ошол эле учурда диний эркиндик бар. Бул адамдын жеке укуктарынын бири, фундаменталдуу укуктарынын бири. Адам кааласа карманат, кааласа карманбайт. Америкада мисалычы. Бирок ал жерде диний уюмдар, мисалы Америкада диний уюмдар динди желек кылып, лозунг кылып, негизде партия түзүп, анан саясатка аттана албайсың да. Мына ушул формалар. Азыр убакыттын өтүшү менен Турцияда дагы, ошол эле Россияда дагы жанагы принциптен жанагы принцип биз айтып аткан баягы түшүнүк өзгөрүп, башка модельдерге өтүп атат да. Мисалы Россияны алсак, эсиңиздеби жанагы Путиндин инаугурациясынан кийин телевидениеда эмнелер көрсөтүлдү, кандай образдар көрсөтүлдү. Биринчи ушул чиновниктер, аппарат, андан кийин армия, анан үчүнчү эле православ чиркөөсүнүн баягы жетекчиси. Путин барып булар менен жолукту, кийин армия кызматкерлери менен жолукту, анан булар менен жолукту. Бул коомчулукка көрсөтүлүп аткан сигнал да. Мамлекетибиздин баягы тиреги дегендейчи. Эрдоган учурунда дагы мына Турцияда бир топ дебаттар жүрүп атып, бир топ саясий процесстер жүрүп атып, ушул жанакы айтып аткан светтүүлүк моделинен кайтышып, булар өзүнүн моделин куруп атышат. Мен дагы ойлойт элем да, биз дагы мисалы өзүбүздүн дүйнө таанымыбызга, өзүбүздүн тарыхыбызга жараша өзүбүздүн моделибизди курабыз да. Эгерде жанакы советтик деген түшүнүктөгөн карасак, анда мисалы биздин жетекчилерибиз барып айтнамасы окуп атканы бул жанагы модельге каршы.
чүнүккө каршы да, светтик моделгечи, жана советтик деген чүнүккөчү. А бирок биз дагы өзүбүздүн моделибизди куруп атабыз. И менимче бул туура да. Анан эми дагы бир маселе бар да, бул жерде биз дин жөнүндө сөз кылганда көбү нерсе ушул эксперттик чөйрөдө, ушул адистердин эмесинде мен талкууларында мен мындай бир нерсени угуп калам да, мындай негативдүү фондо талкуулоочу эмелер, мисалы радикалдашуу, анан ушул гана баягы өңүттө динди кароочу. Бирок дин бул аябай татаал өзүнчө бир чоң тармак да. Мисалы мен жанагы Америкада Джей Венс барго, вице-президент. Ошонун китебин окуп калдым. Hillbilly Elegy деген китеп жазган да, биринчичи. Анан ошондон кийин жалпы баягы Америкага таанымал болуп кеткен. Ошол жерде ал жазып атат да. Биз баягы Америкадагы жанагы заводдордо иштеген карапайым бир катмар бар экен да. Анан ошол катмардын ичиндеги кризис жөнүндө жазып атат булчу. Анан ошол китебинде жазып атат да, мына ошол мен жашаган үй бүлөдө дейт, эми өзүнүн жашоосун жазып атат да. Үй бүлөлөр талкаланып атат, тез эле ажырашуулар аябай көп болуп атат, наркотиканы баягы колдонуп атышат өспүрүмдөр депчи. Анан ошол башынан өткөргөн баягы кризисти жазыптыр да. Анан бул айтып атат да, ошол учурда дейт, мисалы дайыма үйдө ызы чуу. Апасы ошол эмеге наркотикалыктагы эмеси бар экен, баягы оорусу бар экен. Ошол илдетке кабылган экен. Күнүгө үйдө ызы чуу, күнүгө мушташ, күнүгө мындай тынчтык жок деп атат да. Анан ошонун баарын жазыптыр, жазганда бирок айтат да, ошол учурда менин эле үй бүлөм ушундай сыяктуубу деп мен жашап аткан баягы биздин кошуналарыбызды карасам, көрсө баарында деле ушундай кризис экен депчи. Бирок ошол учурда дейт, ошол учурда жанагы протестанттар барго, баягы диний баалуулуктарды карманган үй бүлөлөрдө алардын үйүндө мындай кандайдыр бир баягы эмоционалдык туруктуулук бар болчу экен деп баа берип атат да. Анан бул айтып атат да, бул дүйнөлүк баягы процесстерде конкуренцияда эмнеге биздин Америка эли баягы атаандаштыкка жооп бере албай атабыз, анткени биздин ушул баалуулуктарыбыз талкаланып, биз ошондон улам кризиске батып атабыз деп жазып атат да, Джей Венсчи. Анан мен ойлойт элем да, ушул бизде дагы, Кыргызстанда дагы өзгөчө ошол союздан кийинки маалда коомдо кандайдыр бир баягы руханий, экономикалык, социалдык кризис болгон да. Ошол учурда бизде да билесизби, баягы ичкиликке берилгендер да көп болуп, эми бул баягы жалпы мындай бир кризис учур болду го. Ошол учурда дагы диндин позитивдүү ролу аябай чоң болду да. Ошол этаптан чыгып кетүүгөчү. Мына биз ошолорду дагы эске алышыбыз керек да. Сизде сезим болбой элеби? Мүмкүн так статистикалар бар колуңузда. Кыргызстан бара-бара диний мамлекетке айланып бара жаткан жокпу? Менимче жок, андай коркунуч жок. Негизи бул эми аябай терең талкуу. Дүйнө жүзүндө 20-кылымда адамдардын баягы иденттүүлүгүнө түзөн-түз таасир эткен идеялар, адамдардын аң сезимине күчү бар идеялар көбүнчө бул саясий идеологиялар болчу да. Либерализм, анан социализм, анан башка деген түшүнүктөр бар го. Мына ошол идеялардын тегерегинде адамдар топтолуп иденттүүлүгүнө таасир этчи да. Анан мына союз талкалагандан кийин белгилүү Америкада белгилүү тарыхчы, илимпоз Фрэнсис Фукуяма деген китеп жазган да. Конец истории, последний человек деген, эми орусчасын айтып атам да. Ошол киши жазган эмгекте ал айтып атат да, ошол идеологиялардын тирешинде, атаандаштыгында батыш либерал демократиясы биз жеңдик. Болду. Дүйнө жүзү боюнча жалпы адамзаттын масштабында мына ушул идеология жеңди. Батыш эми негизги күчкө айланды. Мына мындан нары дагы биз бара-бара баягы башка баягы айрым жерлерди бара-бара баягы биздин казаныбызда кайнатып, бизге окшоштуруп коебуз деген баягы идеяны жазат да, Фрэнсис Фукуяма. Мына биз бүттү, жеңдик, союз кулады деген ойду жазат. Бирок андан кийин америкалык белгилүү дагы тарыхчы Самуэль Хантингтон деген чоң бир эмгегин жазып чыккан да. Clash of the Civilization, цивилизациянын кагылышуусу деген эмгегин жазат. Ал жерде айтып атат да, жок тууганым дейт да, дүйнө жүзүндө бир катар цивилизациялар бар. Ошол цивилизациялар
түптөлүшүнүн негизги нерсеси бул дин менен анан улуттук маданият дейт. Мына ошол цивилизациялар дейт, биз узак мөөнөттө батыш баягы негизги күч болду. Дүйнөбүздүн өнүгүшүнө таасир эткен негизги күч болду. Бирок мындан ары 20-кылымдын аягы, 21-жылдын башы бул башка цивилизациялар баш көтөрө баштайт. Алар аябай тездик менен модернизация боло баштайт, экономикалык жактан, баардык жактан. Анан биз буларды караганда, сырттан караганда булар батышка окшош баратат деп ойлойбуз дейт да. Булар батыш вестернизация болуп баратат депчи. Бирок булар өнүккөн сайын, чоң ийгиликтерди жараткан сайын булар биз батыш эмеспиз. Мына биз баланча цивилизациябыз. Биздин мындай маданий өзгөчөлүктөрүбүз бар. Биздин цивилизациялык өзгөчөлүктөрүбүз бар деп мындай өздүгүн көбүрөөк чыгара баштайт дейт да. Мына андан кийин Генри Киссинджер деген белгилүү дагы мамлекеттик кызматкер, илимий ишмер, ал дагы ушул китебин жазды. Дүйнөлүк тартип дегенчи. Мына ошол жанагы Хантингтондун идеяларын улап жазып атат да. Биз азыркы дүйнө жүзүндө болуп аткан процесстерди карасак, мына ушул адамдар эң мындай так аныктама бериптир да болуп аткан процесстерге. Анан келечектеги боло турган дагы процесстерди жазып кетишкен да. Анан айтайын деп атканым, бизде мисалы союз учурунда негизги баягы адамдарга таасир эткен жана саясий идеология деп атпайбызбы? Ал бир жагынан мындай атеизмди жайылткан да. Анан бүгүнкү күнү биздин айрым адамдарыбыз биз ошол сымал саясий идеологияны жаратышыбыз керек деп ойлонот экен да. Ошол күбө менен, мындай союздун күбөсү мененчи. Бирок биз өзүбүздүн саясий идеологиябызды жаратышыбыз керек. Ал ошол эле мындай диний маселелерге да жооп бериш керек, саясий маселелерге да жооп бериш керек, экономикалык суроолорго да жооп бериш керек деген ойдо келишет да. Бирок эми биринчиден ал учурда мына Карл Маркс, Фридрих Энгельс алардын деңгээлинде ой жүгүрүш керек, бул бир. Экинчиден, азыр убакыт башка. Жалпы дүйнө жүзү боюнча диндин, анан улуттук маданияттын таасири азыркы учурда аябай жогору да. Американы карасаңыз, аларда болуп аткан саясий процесстерди карасаңыз, Трамп мисалычы, Трамптын келиши, анын шайлоо кампаниясы, анын риторикасы. Мына жакында бир чоң иш чарада Трамп келип сүйлөдү, ал айтып атат да, биздин коом иуда христиан принциптеринин негизинде түптөлгөн коом дейт. Биздин коомдо канчалык иман күчтөнгөн сайын дейт, биздин коом күчтөнөт дейт. Марко Рубио Мюнхен конференциясына келип айтып атат. Биз дейт, мына азыр миграцияга жүрүп атат. Мигранттар биздин өлкөлөрүбүзгө келип атат. Алар биздин баалуулуктарыбызды талкалап атат. Биздин христиан баалуулуктар талкаланып атат. Мына биз ошону бекем карманышыбыз керек деп атат да. Карасаңыз, мигранттар менен болгон Европадагы, башка өлкөлөрдө болуп аткан кризис. Бул иденттүүлүк кризиси да. Мына ошол учурда биздин эле мамлекетте эмес, жалпы дүйнө жүзүндө диндин, улуттук маданияттын орду жылдан жылга өсүп атат да, таасири өсүп атат. Ошол жакшыбы? Ошол диндин таасиринин өсүшү. Анын ичинде дагы ар кандай моделдер бири менен атаандашат да. Мисалы Афганистан, Пакистан, Бангладеш, ошол эле Малайзия, Ислам Турция. дегенде ичинде ар түрдүү моделдер бар. Бул эми аябай глобалдык нерсе да. Ислам деген бул глобалдык нерсе. Дүйнө жүзүндө элсеңиз 2 миллиардка жакын адам өзүн мусулманмын деп эсептейт. Анын ичинен ар кандай адамдар бар. Ар кандай коомдор, мамлекеттер бар, туурабы? Өнүккөн мамлекеттер бар, артта калган мамлекеттер бар дегендейчи. Демек азыр тактоо иретинде, демек биз диндин таасири артып жатат дегенибиз менен кайсыл моделдин таасири артып жатат? Мына ошол маанилүү экен да, ошого көңүл буруш керек экен да. Албетте, мен ойлойт элем да. Биздин баягы аябай белгилүү, дүйнөгө да белгилүү болгон аалымдарыбыз келип конференциялар болду да, уюштурганбыз. Ошол жерде алар да айтып кетишти да. Негизи биз өзүбүздүн моделибизди курушубуз керек депчи. Ошол дин менен болгон мамиледе кандай баягы модель болот? Биз өзүбүздүн моделибизди курушубуз керек. Мисалы, мындай эле алсак, кээ бир ушул диндин карманган биздин бир туугандарыбыз, мисалы, жок мындай дүйнөбүй илимдерди албаш керек,
деген да көз караштар бар да. Эми көп болбосо дагычы. Ал кандай Көбүнчө ал дүйнөвү билим дегенде кайсыл билимдер жөнүндө сөз болуп атат? мисалы физика, математика, башка мисалы медицина жөнүндө, башка жөнүндө мындай көп деле окубай эле коюш керек деген сыяктуу дагы мындай аз болсо дагы ошондой көз караштагы адамдар бар да. Бар. Только биз диний гана илим алышыбыз керек деген да көз караштар бар да, туурабы? Ооба. Аз болсо дагычы. Ооба. Туура эмес бул. Мен ойлойм туура эмес да. Анткени бул өзүңдү чектөө да. Биз ушундай бир талкуу болуп атат. Анан ошол талкууда мен ушул суроону берип калдым да. Десем айтат, эми бул Алланын мыйзамдарын окушубуз керек деди да. Анан бул шарият, Куран, хадистер депчи. Анан мен сурадым да. Могу ааламды ким жаратты депчи. Десем Алла дейт. Ушул галактикалар, ушул баардыгы, ушу табият кайсыл мыйзамдар менен иштеп атат депчи. Десем жаратканыбыз жараткан мыйзамдар менен иштеп атат дейт. Демек ошол мыйзамдарды изилдөө бул жаратканыбыздын мыйзамдарын изилдөө болобу депчи. Десем мындай ойлонуп калды да. Мүмкүн сен биякты гана окуй бер. Мына бул илимдерди окубай эле кой дегендин жыйынтыгы тигилер жанагы дрондор менен, жасалма интеллект менен, банк системалары менен, аябай алдыңкы технологиялар менен келип атат. Бул жерде айры кетме менен турасың да. Туура. Артта калып калып жатпайбызбы биз? Ушул экөөнү тең алып кетиш керек го дейм да. Менин түшүнүгүмдөчү. Илим менен динди. Ошондо мүмкүн динди дагы тереңирээк түшүнөсүң. Биздин модель кандай болуш керек? Эми биз азыр сөз кылып аткан модель ушул го дейм да. Илим менен билим жана динби? Эми мына биздин белгилүү алымдарыбыз да айтат дайымачы. Динде эч кандай баягы илим алба, эми мындай азыркы заманбап илим алба деген эч кандай чектөө жок. Андай эч кандай мындай эч жерде эч кандай андай айтылган эмес депчи. Тескери каерде болсоң илим ал. Кыргызстанда азыркы учурда кандай модельдердин атаандашуусу жүрүп жатат? Мен ойлойт элем да, мисалы светтүүлүк дегенчи, биз ушул кээ бирөө жанагындай туура эмес түшүнүп алып, ошол эле учурда динди кармангандардын арасында дагы туура эмес түшүнүп, светтүүлүктүчү, бул баягы динге чектөө дегендей түшүнүп, анан жок бул эми баягы модель туура эмес, биз башкача модель курушубуз керек деген баягы иш-аракеттердин мотивациясы ушул да, менин түшүнүгүмдөчү. Бирок диндин өзүндө дагы бар да, динде мажбурлоо жок дегенчи. Бул адамдын жеке укугу. Бирөө ишенет, бирөө ишенбейт, бирөө карманат, бирөө карманбайт. Албетте ага жеткирүү, даават кылуу, мисалычы, туура маалыматты жеткирүү бул эми баягы ар бир мусулмандын баягы парзы да. Баягы маалыматты. Бирок мен мындай ойлойм да. Бизде көп учурунда биз мындай сөз менен эле жеткирүү аракетиндебиз да. Бирок биздин сөздөн тышкарыдагы кыймыл аракетибиз, мүнөзүбүз, өзүбүздү кантип алып жүрөбүз, кандай чечимдерди кабыл алабыз, сөзгө турабызбы, турбайбызбы, мына ушунун баары дагы коммуникация да. Ушулардын баары дагы сүйлөйт да, туурабы? Мисалы пайгамбардан айтылат, Пайгамбар саллаллаху артынан ээрчигендер көбү аны көрүп, анын кылган аракеттеринен, адамдарга кылган мамилесинен мындай көп ичиген экен да. Анткени бул баягы жөн адам эмес депчи ишенген экен да. Анткени мындай эми өзгөчө болгон экен да. Модельдер боюнча жооп берсеңиз. Модельдер боюнча эми Модель дегенде жамааттар жөнүндө сөз болуп атабы ошондо? Модель Жамаат башка, же модель башкабы? Модель дегенде эми жамааттар жөнүндө сөз кылсак, биз эгемендүүлүккө ээ болгон учурда диний вакуум пайда болду да биздечи. Руханий вакуум пайда болду да. Мына ошол учурда ар кайсыл мамлекеттерден окуп келгендер болду. Биздин баягы жарандарыбыз баары окуп келгендер болду. Сабак алып келгендер болду. Мына ошолор ар кандай методдор менен дин таркатып атып, анан ушул эмелер пайда болду да, жамааттар пайда болду да. Анан бул эми аябай мындай өзүнчө чоң бир тема. Мисалы кээ бирөө мындай кабинеттерде китеп окуп дин жайылтат да. Китеп окуп, жанагындай лекцияларды окуп, бири-бирине айтып берип, бирөө көчөдө мисалы адамдарга дин таркатып, мисалы дин жөнүндө кабар берет. Бирөө мисалы телевизор аркылуу лекцияларды окуп атып, бирөө башка методдор аркылуу. Бул ошол формалары да. Анан жамааттар дегенде ушул айрым жамааттар ушу көбүрөөк ушул формаларга көбүрөөк амал кылышат деп коелу. Кээ бирөөлөр башкаларга. Бул жерде жалаң эле диний фактор эмес го деп ойлойм да. Анткени негизи эле адам табиятында социологиянын дагы мыйзам ченемдүү көрүнүштөрү бар да. Мисалы адамдар кандайдыр бир мындай топторду түзүп,
Биздин мындай өзгөчөлүгүбүз бар. Эми калпакты кичине мындай кыйшайтып кийебиз. Мына биздин адамдарыбыз биз ушундайбыз деп баягы коллективдүү иденттүүлүктү мындай калыптандырганга да эме кылат да. Бул эми баягы биздин табиятыбызда бар окшойт дейм да, адам табиятындачы. А модель жөнүндө сөз кылганда, эми жана айтып атпайбызбы, Туркиянын модели бар. Мисалы коңшу мамлекеттерде алардын моделдери бар. Мына ушул жерде кайсыл модель эффективдүү? Анан албетте мен ойлойм биз өзүбүздүн моделибизди курушубуз керек да. Өзүбүздүн өзгөчөлүктөрүбүз менен. Башка эч бир мамлекеттин модели бизге туура келбейби? Эми жалпылап алганда айрым жерлери туура келиши мүмкүн, бирок башка жактары жок. Мисалы? Ушундай да. Мисалы эми кээ бир мамлекеттерде динди мамлекеттик институттар аркылуу мисалы жайылтат да. Мамлекеттик институттар, органдар аркылуу жайылтат да. Кайсыл өлкөлөрдө ушундай? Эми аны эметпей эле коеюн. Ошол жерде мен бир нерсени байкадым да. Мындай карасаңыз, мисалы жаштар анчалык баягы диндар эмес да. Каякта? Ошол Ушул айтып өлкөлөрдө. аткан. Бирок бир жагынан карасаң мамлекеттик ресурстар королуп атат, аябай чоңдогон каражаттар сарпталып атат. Бирок жаштар баягы мындай мечиттерде эле мындай эме да, көп адам жок да. Болуш керекпи? Жок, мен процессти айтып атам. Мен муну жаман жакшы деген жокмун, мен процессти айтып атам да. Анан бул жерде мен ойлойм да, эмне себептен, анткени бул баягы чөйрө бюрократташып кетип, бул чиновниктердин деле бир эмесине айланып калды да, катмарыначы. Алардын максаты динди жайылтуу мамлекеттин ичинде ошондо. Мамлекеттик институттар аркылуу, а бирок мамлекеттик институттар аркылуучу. Бирок жыйынтык башка да. Көрдүңүзбү? Демек, эми кээ бир мамлекеттердин өзгөчөлүктөрүн айтып атам да менчи. Биздин модель боюнча сүйлөшө турган болсок, тагыраак айтып берсеңиз, ал кандай модель, эмнелерге басым берилиши керек, мисалычы? Кандай иштеши керек ал модель? Мен ойлойм да, бул жерде эң биринчи биздин модельде эң биринчиден бул светтүүлүк, бекем конституциялык принциптер. Светтүүлүк дегенде бул так аныктап алалы, динге каршы деген нерсе эмес. Жок, динге каршы деген эмес. Биздин мыйзамдардын булагы бул эрежелерибиздин булагы бул конституция, кабыл алынган мыйзамдар. Шарият эмес. Дин мажбурланбайт. Мажбурий түрдө мына сен муну карман, тигини карман деген эмес. Ошол эле учурда диний эркиндик бар. Диний эркиндик дегенде бул баардык диний конфессияларга, баардык диндерге эркиндик бар. Сен карманасыңбы, карманайсыңбы, бул карманбайсың, бул сенин жеке адамдык укугуң. Христиансыңбы, иудейсиңби, же атеистсиңби, укугу. Ооба, бирок албетте биз коомубуздун дагы мындай көпчүлүктүн дагы кызыкчылыгын эске алышыбыз керек. Биздин ата бабабыз эзелтен бери ушу мусулманчылыкты карманып келатат да. Ушуну дагы эске алуу менен да. Бирок ошол эле учурда саясатка аралашпоо. Мисалы диний ишмерлер түздөн түз өздөрү же саясатты, эмени динди саясий ураан катары колдонуп бийликке умтулуу. Саясатчылар. Ооба. Болбошу керек. Ага да чектөө коюлган биздин мыйзам боюнча. Шайлоо кампанияларында дагы динди лозунг кылып, ураан кылып колдонуш дагы буга чектөөлөр бар да. Бизде саясий партия да барго. Эми ал бир учурларда ошондой болду. Бирок азыр киргизилген өзгөртүүлөрдүн негизинде буга тыюу салынган да. Демек, ыйман нуру деп мисалы. Эми так эле айталы да. Ошондой партия бар бизде. Антип кое албайбы аты? Жок, кое албайт. Мунун себеби мындай болду. Өзгөртүш керекпи? Же партия автомат түрдө жоюлабы? Жок, ал катыша албайт өзү эле башынан эле. Анткени эрежелери бар да, катышууна дагы. Анткени себеби мындай да. Ошол эле баягы билесизби, диний лозунгдарды колдонуп, жеке компанияларды ачып, элдерден акча топтоп, каражат топтоп, андан кийин баягы мисалы көпчүлүк эл ойлойт экен да, булар карасаң жоолук салынган, сакал койгон, демек булар мындай сөзүнө турган адамдар, ыймандуу адамдар деген түшүнүк пайда болот да. Карапайым калк эң биринчи кезекте ошентип ойлойт. Бирок ошону колдонуп, маска катары колдонуп, таптакыр башка иштерге баргандарды эле көрүп атпайбызбы? Туурабы? Анткени бул дин деген бул баягы бул сүйүү да. Менин бир жетекчим ушуну айтчу да, сүйүү депчи. Адамдын жүрөгүнүн ичиндеги сезимдер да. Муну мындай
Эми мажбурлай албайсың, туурабы? Муну жакшы көр, муну жаман көр деп мажбурлай албайсың. Адамдын ичиндеги ички сезим да. Анан мындай караса, жакшынакай адамдар, жол салынган, сакал койгон же башка дагы баягы диний элементтерди колдонгон, ушулар жакшы адамдар го деген бир баягы үмүт болот, тыйын берет. Алар болсо ошо менен колдонуп туруп анан мисалы жана кооперативдерди түзгөндөр делечи, мисалы дейм да. Ушул эле принципти саясатта да колдонобуз дегендер болушу мүмкүн да. Ал болуп атпайбы? Болушу мүмкүн дагы эмес. Ошондон улам бизде чектөөлөр кирген да мыйзамга. Эмнеге алып барышы мүмкүн ошол саясатчылардын диний риториканы колдонушу? Дин эми оюнчук эмес да. Мисалы ошол лозунгдарды колдонуп, анан бийликке келип, анан бийлик аркылуу ошол көз карашты баардыгына мажбурлап, анан мунун арттагы чоң чырчактактар менен аякташы мүмкүн да. Биз көрбөдүкпү чыгыш өлкөлөрүндө мамлекеттердин тагдырын мисалычы, туурабы? Анан бул факторду биз эле эмес, тышкы күчтөр дагы колдонушу мүмкүн да. Жакында эле Чубак Ажыга Кыргыз Республикасынын жогорку наамы Кыргыз эл баатыры берилбедиби? Ошого кандай көз караштасыз? Туура эле көз караштамын. Мен колдойм бул чечимди. Менимче бул киши бул жалпы баягы биздин коомубуздун өнүгүшүнө чоң салым кошуп кетти да. Светтик мамлекетте диний лидерге ушундай наам берүү Эми буга туурабы? чейин баягы сүйлөшпөдүкпү? Светтик дегенде биз кандай көз караш менен түшүнүп атабыз ошол светтүүлүктүчү? Эгерде биз атеисттик деген мамлекет деген призмадан карап атсак, туура, анда туура эмес. Эгер ошол принцип менен карагандачы. Бирок биз андай атеисттик мамлекет курган жокпуз да, туурабы? Бизде диний эркиндик бар. Анан буга чейин да баягы айтып кеттим го, жанагы коомдук руханий кризис жөнүндөчү, туурабы? Ошол жерден алып караганда бул адамдар аябай мамлекеттин өнүгүүсүнө, жалпы эле коомдун өнүгүүсүнө чоң салым кошуп кетти. Эми бул наам мамлекеттин өнүгүшүнө өзгөчө салым кошкон адамдарга бериле турчу наам да. Чубак Ажы болсо көбүнчө дин жаатында, диний агартуу тармагында, ошол эле учурда өзүнүн жамаатына, өзүнүн көз карашына жараша ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген да. Мен ойлойм да, Ошол Чубак Ажы, канчалык деңгээлде мен туура? ойлойм Чубак Ажы бул кайсыл бир жамааттык көз караштан андан жогору болду деп ойлойм да. Бул жалпы элибизге чоң салым кошуп кетти. Бул жерде мындай да, мисалы бир өрөөндө билим берүүнү көтөрүш үчүн биз мектеп куруш керек деп атабыз да. Ошо билим берүү маселесин чечиш үчүн эмне кылыш керек дегенде, билим берүү көтөрүш үчүн ошол жака мектеп жетишпейт, мектеп салышыбыз керек деп атабыз. Бирок билим берүүдө эң оңою көрсө дубалдарын тургузуп коюу экен да. Бул көзгө көрүнгөн нерсе. Көзгө көрүнбөгөн нерселер бар да. Ошол жердеги мугалимдердин арасындагы мамиле, баалуулуктар, алардын билим деңгээли, алардын тажрыйбасы, алардын методологиясы, алардын баягы иштөө жөндөмү, ошолор бириге отуруп, акырында продукту берет, билимдүү балдар, туурабы? Бирок бул нерселер көзгө көрүнбөйт да. Мына ушуну куруш, көзгө көрүнбөгөн нерселерди куруш эң оор ушак экен да. Дубалдарын тургузуп коюш оңой эле. Мына ошол эле жанагы дүйнөдөгү эң чоң корпорациялар, мисалы Google. Билесизби, алар эң биринчи жана гаражынан баштаган. Ошол эле учурда Google'дай бол деп канча деген каражаттарды сарпташат, мисалычы. Шарттар түзүп беришет, бирок андай боло албай атат го. Демек бул жерде көзгө көрүнбөгөн нерселер бар да. Анан Чубак Ажы биздин коомубузга руханий агартуусуна, негизи эле жалпы эле мындай агартуусуна аябагандай чоң салым кошуп кетти да. Көптөгөн адамдар мисалы суроолоруна жооп алды. Үй бүлөдөгү аял эркек мамилеси, ата эне менен баланын ортосундагы мамилеси, мисалы мекенчилдик принциптери, мисалычы. Айрым учурларда материалдык баалуулуктар эмес, мындай жогорку принциптер маанилүүрөөк экенин. Бизде бир нерсени байкайсызбы? Диний лидерлер баардык тармактан адистешип кеткендей да. Эне менен баланын мамилеси жөнүндө айтып берип коет, аял менен күйөөнүн мамилеси жөнүндө айтып берип коет, шыпыргыны кандай коюш керек, ошол жөнүндө да айтып берип коет, арабаны кантип айдаш керек, ал жөнүндө да айтып берип коет. Баардык тармак жактан адис да. Өтө адистешип кетишкен да баардык багыттар боюнчачы.
Бул туурабы? Эми бул жерде эми мисалы баалуулуктар маселеси да. Баалуулуктарчы. Мисалы жаман жакшы, туурабы? Жаман жакшыны ажырата билүү мисалычы. Бир адам чөлдө дейли да. Ал туура жолду издеп атат. Ал кишиге ресурстардан дагы, суудан дагы эң маанилүүсү мына ушул жактан кантип мен чыгып кетишим керек, туурабы? Багыт аябагандай маанилүү да. Эгерде багыты болбосо, ал ошол жерде калып калышы мүмкүн да, туурабы? Мына ошол жерде багыт берүү бул аябагандай маанилүү да. Анан айтайын деп атканым мисалы албетте мындай медицина тармагында мисалы бирөө бир ооруну дарылаш үчүн мисалы да, дарылаш үчүн эми анын адиси болбогон адам айтып атса эми туура эмесирээк да, туурабы? Эмтилекке каршы ошондойлор да бар да бизде, Эми билесиз бар да. эми ал эми Дарылап коём, дарыларга да анан өзгөчө менде касиет бар деп көрүп атпайсызбы? Камалып андай кеткендер да бар арасында. андай эми касиеттүү адамдар дагы болот да. Андай эми кандайдыр бир баягы жөндөмү адамдар болот экен да. Негизи жашоодочу. Бирок туура ушуну колдонуп, ушу менен пайда көрөм деп бир тиричилик кылам дегендер да бар экен да тилекке каршы. Баары эми беш кол тең эмес экен да. Эми албетте андайларды биз андайлардын ишмердүүлүгүн чектешибиз керек. Аларга баягы чара көрүшүбүз керек да. Болгону менин айтарым, диний лидерлер дагы кандайдыр бир жоопкерчиликти сезип, өзүнүн түзмө түз тармагына кирбеген багыттар боюнча комментарийлерди берип, ойлору менен дагы бөлүшө бербесе деген да. Неге? Анткени адис жооп берсин. Мисалы, психолог жооп берсин, же болбосо электрик жооп берсин, мисалы да. Анан биз билебиз деп эле эмнени сураса ошол боюнча эле айта бергендиги дагы жыйынтыгында чоң жаңылыштыкка алып барып коюшу мүмкүнбү деген. Бул эми мен ойлойт элем да. Адам динден кабар болуп, маалыматы болуп, анан ошонун негизинде жанагы адистештирсе, мисалы медицинаны, ошол эле жана психология деп атасыз, туурабы? Ошондо чоң бир жыйынтык болот го деп ойлойм да. Кыргызды кыргыз кылган эң биринчи кезекте эмне? Тилби, динби же башка бир нерсеби? Бул албетте биздин дүйнө тааныбыбыз. Дүйнө тааным дегенде бул эми баягы биздин тилибиз, биздин ата салтыбыз, ата бабаларыбыздан калган динибиз. Мына ошолор баардыгы биригип отуруп биздин дүйнө таанымыбызды түзөт деп ойлойм да. Анан эми мисалы билесизби, Ишеналы Арабаев ошолордун күрөшү кандай болгон? Алар бул эми баягы мисалы мурун батышта биз жана буга чейин айтып кеттик го. Батыш аябай узак мөөнөттө баягы дүйнөдөгү эң кубаттуу күч болуп турган депчи жалгыз. Мына ошол учурда батышта мындай түшүнүк болгон экен да. Модерн, заманбап адамдын ой жүгүртүүсү бул бизге гана таандык нерсе. Башка коомдор булар артта калган коомдор булар өнүгө албайт. Бул өнүгүү бизге гана таандык деген да көз караштар болгон экен да. Бул биздин гана продукт, модерн дегенчи. Анан мисалы Ишеналы Арабаев жана алардын кылган эмгеги ошол учурдагы булардын ой жүгүртүүсү мен ойлойм бул кыргыздын модерни да. Бул кыргыздын модерни. Мына ушул аталарыбыз кыргыздын эгемендүүлүгү үчүн автономиялык область болуш үчүн канча күрөшүшкөн. Мына президент жарылган кол койбодубу? Мамлекетти түптөп кеткен да депчи. Мына ошол адамдардын күрөшүнүн жыйынтыгы менен биз өзүнчө автономиялык область болдук. Андан кийин эгемендүү мамлекеттик болдук да. Эгерде алардын күрөшү болбогондо биз мындай эгемендүү мамлекет болмок белек деген чоң суроо бар да. Ошол учурда карап көрсөңүз аябагандай чоң күрөш болгон да. Анан ошол адамдар эл агартуу кызматын аябай кылышкан. Анан ошол учурда диний баалуулуктарды дагы, биздин улуттук баалуулуктарыбызды, аң сезимибизди, мына заманбап илимди мына ошолордун баардыгын айкалыштырып, булар өзүнчө баягы кыймыл болушкан да. Мектептерди ачышкан ошол учурда. Ошол жактан окуп окуп кеткен балдар аябай билимдүү балдар болуп чыгып, атаандаштыкта мындай жогорку баягы көрсөткүчтөрдү көрсөткөн да. Бирок тилекке каршы кийин ушул катмар толугу менен жок кылынып, анткени ошол учурдагы
саясатка туура келбейт деген баягы тариздечи. Анан репрессиялар болду. Мен Демек айтайын деп атканым ошол биздин аталарыбыздын күрөшү ал дайыма актуалдуу болот да. Дайыма актуалдуу болот. Мисалы, айтып кетсек 19 кылымда Кытайда. Кытай ушул Азия өлкөлөрүндө. Японияда эртерээк башталды, Кытайда, Кореяда. Мисалы, башында булар ойлогон да, дүйнө жүзүндө эң өнүккөн коом, эл бизбиз депчи. Анан буларга жанакы Европа өлкөлөрүнөн биринчи баягы соодагерлер келгенде, элчилер келгенде булар баягы түшүнгөн эмес да, мындай башка жакта дагы ушундай өнүккөн адамдар барбы депчи. Анан кийин буларда конфликттер, бир нече согуштар болду. Мына ошолордон кийин буларда кризис башталды. Ички кризис башталды да. Айрымдар айта баштады. Көрсө биз дүйнөдөгү артта калган элдердин арасында турбайбызбы? Биз өзүбүздүн дүйнө таанымыбыздан кетип, биз буларды туурабайлыбы? Ошолордой кийинели, ошондой баалуулуктарды карманалы, мүмкүн ошондо биз өнүгөбүз деген топтор пайда болгон да. Ошол учурда буларга оппонент болгон башка топтор болгон. Жок, биз өзүбүздүн дүйнө таанымыбыз бар. Болгону биз булардан технологияларды, илимди өздөштүрүшүбүз керек. Анан өзүбүздүн баягы өздүгүбүздү сактап калышыбыз керек деген топтор болгон да. Мына ошолордун ортосунда атаандаштык, конкуренция болгон. Кийин жарандык согуштар болгон. Булардын бул өлкөлөрдүн ичиндечи. Мына ошонун жыйынтыгы менен жанагы биринчи топ, экинчи топ жеңип, жок, биз өзүбүздүн иденттүүлүгүбүз бар, мына ошону сактап калып, болгону булар технологияларды башкаларды өздөштүрүп, биз дагы өнүгө алабыз деген топтор жеңип кетип, мына бүгүн караңыз, ошолор убагында кылган чечимдердин жыйынтыгы менен дүйнө жүзүндө азыр жүрүп аткан өндүрүш технологиялык революциясында жаңы тарыхта биринчи жолу батыш эмес, чыгыш мамлекеттери дагы мына алдыда кетип баратат да. Ошол эле жасалма интеллект, ошол эле 5G, ошол эле кванттык компьютерлер, ошол эле космос, ошол эле башка бир топ тармактар боюнча, илимий жетишкендиктер боюнча мына чыгыш мамлекеттер дагы азыр атаандаштыкты жаратып атышат да. Демек, бул маселе, бул суроо бизде да бар да. Биз мисалы заманбап ой жүгүртүү, заманбап мисалы бүгүнкү күндүн мен өткөндө бир жерде тамашалап атабыз да. Мисалы Казакстанда iPhone 17 эң акыркы үлгүдөгү казак дейличи. Заманбап казактын образы дегенде кимди элестетесиң деп биз баягы сүйлөшүп атабыз да. Анан бирөө айтат, мен ушул Димаш Кудайбергенди элестетем депчи. Димаш Кудайберген нак мындай казактын уулу, ой жүгүртүүсү, дүйнө таанымы, ийгилик жаратты. Ошол эле учурда бир нече тилдерде сүйлөйт депчи. Мына ошол образ заманбап бүгүнкү казак депчи. Анан Өзбекстанда ким дегенде, мисалы бирөө айтат Саида Мирзиёева дейт. Ошол образ, ошол адам, ошого баарыбыз мындай түзөнсөк болот деген сыяктуу айтып атат да. Анан мисалы ошол эле концепциялар бар го. Биз ошол концепциялардын, ошол саясаттын ишке ашуудан кийин жыйынтыгы кандай болуш керек деген суроо бар да. Образ кандай болуш керек? Мисалы биз жана айтып атпаймынбы, кыргыз жараны, башка концепциялар бар депчи. Ошолордун продукту кандай болот дегенде бизде бир элес бар да. Мүмкүн ошондой адамдар биздин коомубузда азыр дагы бар. Биз болгону ошолорду таап, анан көпчүлүккө алып чыгышыбыз керек да. Жана айтып атпайбызбы, 5 бармак тең эмес депчи. Ошол адамдарды таап, анан көпчүлүккө алып чыксак, мүмкүн ошолорду көрүп адамдар түздөнөт. Ошол биз канча деген жазган концепцияларды ошолорду көрүп эле түшүнөт да. Мына биз ушундай болушубуз керек депчи. Кандай дедиңиз? туптура. Демек, кыргыз кыла турчу нерселер улуттук баалуулук, эң биринчи кезекте дин дегенде бул ислам, Кыргызстандын ичинде башка диндер. Жана эң башкысы бул илим билим. Ооба. Мындай да, бул эми адамдын эркиндиги да. Адам мисалы биз бирөөнү эч ким мажбурлай албайт да. Бирөө атеист болушу мүмкүн, бирөө мусулманчылыкты карманышы мүмкүн, бирөө карманбашы мүмкүн. Мен мындай өзүмдүн көз карашымды айтып атам да. Менин түшүнүгүмдө
ушул туура го деп ойлойм да. Анткени мисалы биздин ата бабаларыбызды эле карасак, Курманжан датка, Аалымбек датка мисалычы, Ормонхандар, мисалы Шабдан баатыр мисалычы, алар динди да карманган. Ошол эле учурда алар бекем баягы эл үчүн күйгөн баягы кыргыздын чыгаан уулдары болгон, уул кыздары болгон, туурабы? Мен ушул жолду туура деп көрөм да өзүмчү, менин түшүнүгүмдө. Анан албетте эми баягы мисалы мамлекеттик кызматта болуп атканда сен аякта баягы мамлекеттин саясаты бар да. Сен жалаң эле баягы менин көз карашым мындай анан тигиндей деп баягы эме кыла албайсың да, жалпы баягы тартип менен кетесиң да. Бирок мен бул жерде өзүмдүн көз карашым жөнүндө айтып атам. Анан албетте мамлекетте баягы бизде эркиндик деп атабыз го. Динде мажбурлоо жок. Бирөө мисалы христианчылыкты карманышы мүмкүн, бирөө башканы карманышы мүмкүн, бирөө такыр эч кандай баягы динди карманбашы мүмкүн, атеисттик көз караштарды карманышы мүмкүн. Бул адамдын эркиндиги, туурабы? Адамдын фундаменталдуу укуктарынын бири. Анан бул иденттүүлүк маселеси аябай оор маселе да. Батыш дүйнөсүнүн басымдуулугу токтодубу? Жок, эми ал токтобойт. Мен айтайын деп атканым, бул конкуренцияда башка дагы кубаттуу күчтөр пайда болуп, конкуренттүү пайда болуп атат да, конкуренттүүлүк пайда болуп атат да. Мисалы, ошол эле жасалма интеллект, башка платформалар боюнча мурун жалаң эле батышта жаңы технологиялар чыкса, жаңы ыкмалар, жаңы эмелер чыкса, бүгүн ал жакта гана эмес да. Мына чыгыш мамлекеттеринде да бар да. Мунун өзгөчөлүгү эмнеде болду? Кандай негиздерге таянып чыгыш өлкөлөрү алдыга озуп чыга алды? Мисалы Кытайды алсак, менин түшүнүгүмдө өзгөчө ушул Дэн Сяопиндин эми бүгүнкү күндөгү экономикалык реформаларына тийгизген таасири аябай чоң да. Дэн Сяопиндин жүргүзгөн саясатынын мындай аябай эмгеги чоң да, салымы чоң. Ошол эле эркин экономиканын инструменттерин колдонду. Ошол инструменттерди колдонуп атып, мына мисалы буга чейинки Мао Цзэдундун учурунда таптакыр башка принциптер иштеген да ал жактачы. Эми баягы маданий революция деп коет, культурный революция деп коет, саясаты башка эми ал өзүнчө чоң бир тарых да. Анан Дэн Сяопиндин таасири аябагандай чоң. Анан булар эми чоң цивилизация да. Чоң цивилизация. Негизи эле ар бир маданият, ар бир цивилизациянын эң чоң жөндөмү бул маал менен жаңылануу билүү да. Бирок өзүнүн түп тамырын жоготпоо мененчи. Анткени эгерде баягы убакыттын жүрүшү менен сен жаңы технологиялардан, азыркы реалдуулуктан артта калып калсаң, сен тарыхтан такыр четтетилип калышың мүмкүн. Бирок эгерде сен өзүңдүн түп тамырларыңды сактап калуу менен, бирок ошол эле учурда жаңы нерселерди өздөштүрө алса, ушундай жөндөм болсо, анда сен дайыма атаандаштыкка туруштук бере аласың да. Ошондой эле коомдо көрсө ар кандай топтор болот экен да. Баары бирдей болбойт. Айрым топтор, айрым адамдар ушул жаңы технологияларды, дүйнөдөгү заманбап азыр болуп аткан трендтерди тез өздөштүрөт да. Мына ошол адамдар анан кийин калгандарга баягы жайылыш керек да, мындайча айткандачы. Ошол сымал эле алардын ичинде да ушул топтор бири бири менен күрөшүп атты да. Мына ушул жанакы Дэн Сяопин жана ошондой ой жүгүрткөн адамдар, туура булар баягы саясий системасында баягы коммунисттик баягы эмени курушту, бекем баягы тартипти курушту. Бирок экономикада булар эркин экономиканын инструменттерин колдонушту. Мына ушул баягы капитализм китайская специфика деп коет го. Мына ошонун жыйынтыгы бүгүнкү күндө караңыз кандай чоң эмеге айланышты, чоң державага айланышты да. Биз дагы өзүбүздүн дүйнө таанымыбыз, өзүбүздүн баягы көз караштарыбыздан, ошол эле учурда жаңы технологияларды, жаңы ыкмаларды өздөштүрө алсак, негизи дүйнө жүзүндө көрсө маал менен бир учурда бир нече баягы илимий ачылыштар болгон учурда өндүрүш технологиялык революциялар жүрүп турат экен да. Ошол өндүрүш технологиялык революциялар жүргөн учурларда буга чейинки лидерлер позициясынан тайып, жаңы лидерлер пайда болушу мүмкүн, же такыр эле артта калган мамлекеттер алдыга озуп кетиши мүмкүн. Мына ушундай учурларда чоң мүмкүнчүлүктөр пайда болот да. Биз ушул экономикалык картада кимбиз дегенчи.
ушул өзүңдүн ордуңду өзгөртө ала турган чоң мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Мисалы, Тайвань. Кичинекей баягы аралча, туурабы? Бирок алар жанагы буга чейинки технологиялык революцияларда жана чиптерди өндүрүүнү өздөштүрүштү. Мына азыр дүйнө жүзүндө TCM эң конкуренттүү чөйрөдө алдыңкы технологиялардын эң асты болгон чиптерди өндүрүүдө мына бирден бир монополисттердин бири ушул Тайвань. Караңыз, өздөштүрүп дүйнө жүзүнө азыр погода жаратып атат да буларчы. Бизде дагы ким билет, мүмкүн келечекте биз дагы мындай чоң ушундай ийгиликтерди жаратып калабыз да. Мен негизи ойлойм да, биз толук ушул өрөөнүбүздө лидерлердин бирине айланганга толук биздин потенциалыбыз бар да. Эмнеге таяныш керек? Ал ички потенциалыбыз дагы бар, ал сырткы дагы потенциал бар. Мына эң биринчи ар бир мамлекеттин өнүгүшү үчүн мындай фундаменталдуу нерселер бул саясий туруктуулук, ички тышкы коопсуздук. Бул мындай жөнөкөй нерсе да. Эң базалык фундаменталдык нерсе. Ушул нерсе болсо, анан кийинки этап жөнүндө сөз кылсак болот. Мына биздин азыркы чоң чечкендигибиз ушул саясий туруктуулук, анан ички тышкы коопсуздук, мисалы чек ара маселеси, өлкө ичиндеги жана криминал маселеси, туурабы? Ошолор саясий стабилдүүлүк. Эгерде саясий стабилдүүлүк болбосо эч кандай өнүгүү жөнүндө айтуу кыйын да. Анткени мисалы ошол эле аткаруу бийлиги дейли да. Жыл сайын эле баягы өкмөт башчы алмаша берсе, жыл сайын эле ал келген сайын министрлердин баарын алмаштырып, ал министр болсо орун басарларын, тиги бөлүм башчыларын же управлениянын башчыларын алмаштыра берсе, эч кандай туруктуу мамлекеттик саясат ишке ашпайт. Ошол үчүн туруктуулук керек да, саясий туруктуулук. Мына ошондо гана мамлекеттик институттар өнүгөт. Бул биринчиси, мен айтып аткан жана базалык нерселер. Экинчиси бул институттардын иштөөсү, эффективдүүлүгү. Мисалы коопсуздукту камсыз кылуу, медицина, жергиликтүү бийликтүү органдардын эффективдүүлүгү, негизи эле мамлекеттик органдардын эффективдүүлүгүчү. Бул аябагандай чоң татаал нерсе да. Мисалга айталы, бир такыр адис эмес адам дейли да, келип туруп бир министрликти башкарып калды. Ал бир 5-6 жыл иштеп калды дейли да. Мына ошол иштеп аткан учурда мыкты адистерди кызматтан кетирди. Алар көп жыл бою ошол жакта кызмат кылып аткан бөлүм башчыларды, башкармалыктардын башчыларын мисалы кызматтан алып койду. Жалпы чоң мамлекеттик институт аябагандай бир ага сокку болду да. Мына ошондон кийин кайра жумушту оңдоп, түздөп, улап кетиш үчүн бир канча убакыт керек да. Ал жаңы ошого татыктуу адам келсин, ал иш менен таанышкыча эле 1 жыл өтөт. Мына ошол иш менен таанышып, андан кийин анан баягы туруктуу, баягы системдүү саясатты жүргүзүп, анан натыйжа көрсөтүш үчүн эле канча бир нече убакыт кетет. Бул мындай тез эле баягы өзгөртүп кете турган нерселер эмес да. Саясий туруктуулук дегенде бул белгилүү бир саясий топтордун узакка чейин отуруп калуусун эске албай элесиз да, туурабы? Ооба, мен эми жалпы өлкөдө бийлик ошол эле учурда туруктуу түрдө алмашып турушу керек. Ооба, албетте бул шайлоо жолу менен гана. Шайлоо жолу менен, ооба. Революциялык жол менен эмес. Ал баягы эми такыр эле баягы чектен чыккан учурларда, такыр эле мындай, эми мисалы 20-жылы эми баарыбыз эле ушул аянтта да жүрдүк да. Анткени анын себеби мамлекетибиз таптакыр башка нукта өнүгүп бараткан да. Эгерде ошол шайлоолор турукташып калганда, эгерде ошол партиялар бийликке келип калганда, менимче бизде башкача бир фон пайда болмок да. Анан мен ушул жерде дос балдар менен сүйлөшкөндө айтабыз, Кудай сактасын депчи. Кудай сактады, чоң Кудай сактады. Эгерде ошондой система менен биз могу чек араларда болбоду окуялар. Ошого келгенде жыйынтык кандай болот эле депчи. Кандай жыйынтык болот эле? Мисалы ковидте кандай болду, туурабы? Чоң Кудай сактады депчи. Ошол мындай чектен чыккан учурларда гана ушул механизм иштебесе, жалпы өнүгүү үчүн албетте саясий туруктуулук керек. 2020-жылы сиз дагы катышкансыз активдүү. Ооба, биз катышканбыз. Ошол окуянын келип чыгуу себеби эмнеде болгон? Менимче бул эми баягы бир эле ошол шайлоо эмес да. Бул ага чейинки болуп аткан бир катар баягы окуялар себеп болду да. Ошол эле ковид учурунда бийликтин
уюштуруу жөндөмү, ошол жаралган кризис менен баягы иштөө ыкмалары, маалыматты туура жеткирүү, негизи эле эффективдүүлүгү да, мындай толугу мененчи. Андан тышкары баягы билесиз, экономикада бизде аябай мындай динамика аябай токтоп калган. Жумушсуздук маселеси, эми көп нерселер болду да. Ошол эле чек ара маселеси канчадан бери чечилбей келаткан, мындай кайра жанданып аткан учур болгон да. Анан ошол эле криминал. Эми ал учурда мүмкүн эми баарыбыз эле билебиз да, Кыргызстандачы криминалдын орду канчалык болчу. Ооба. Саясий процесстерге чейин кийлигишип, айрым депутатка аттангандар ошол жака барып биринчи бата алып, анан саясатка аттанышчу да. Садыр Жапаровдун эң чоң жетишкендиги ушул го дейм. Криминал менен күрөшкөндүгү. Ички тышкы коопсуздук, анан саясий стабилдүүлүк. Бирок бул мен ойлойм өнүгүүнүн баягы алгачкы эң биринчи этабы да. Кийинки этап жана биз айткандай институттардын иштөөсү, эффективдүүлүгү. Бул эң оор ушул. Эң оор ушул. Эми азыр албетте бизде баягы экономиканын өсүү темпи аябай жогору. Ушул динамиканы биз сактап калсак, биз чоң жетишкендиктерге жетебиз деп ойлойм буюрса. Жаштардын ролу кандай болду эле? Неге жаштар ошондо бириге алышкан жок? Ар ким ар кайсы жакта жүрдү го. Өзүнүн кызыкчылыгын эле коргоп. Жок, жалпы бириктик го. Жалпы Бириктиңерби? бириктип 20-жылы чыкпадыкпы? 20-жылы чыктык. Мисалы мен ички сезимдер жөнүндө эгерде сөз кылсак, ошол шайлоо, мен ушул 1 май районунан чыккам. Шайлоого ошол учурда 15 участоктон, мен ошол участокторго жооптуу болчумун да, 15 участоктон мен биринчи орун алгам. Ал жерде мекеним Кыргызстан, ал жерде тигил биримдик партиялар да катышкан. Мен ошол жакка жооптуу болчумун. 11 участоктон биринчи орун менен чыккам. Мен ошол жактан талапкерлигимди койгом да. Бирок шайлоонун эртеси жана жыйынтыктар кечи жыйынтыктар чыкканда ушундай бир башкача бир сезимдер келди да. Канча 110 мандат беле, 3 партия 115 беле, ушундай бир толугу менен эле көпчүлүгүн бир ушул 3 партия болчу да. Анан калгандарынан бирастан тиген, анан эми биз такыр эле ушул кандай бир такыр эле бир кандай мамлекетке айландык деген баягы ички сезим болду да. Анан эми баарыбыз эле билебиз да. Ошол партиялардын артында кимдер турган, кандай күчтөр турган, алар кантип таасир топтошту, кантип күчтөнүштү. Мына ушул өзгөчө баягы көрсө, ал менде эле эмес, жалпы элибизде ошондой сезимдер болуптур да. Анан эртеси күнү эле баягы митингдер башталып кетти. Анан замат эле баягы аянт болуп калды да. Замат эле. Ушул жана сезим, ал жалпы баягы көпчүлүктө ошондой сезим болгон экен да. Анан жана саясий процесстерге алып келди да. Эмнелерди күттүңүз эле силер? Кандай божомолдор бар эле ошол учурда? Ал жерде эч кандай баягы бийлик алмашуусу деген деле баягы мындай андай ниет деле эми жеке менде, анан баягы мен аралашып жүргөн адамдарда андай деле, эми мен курактууларда дейинчи, Жок беле. андай деле мындай бийлик алмашат дегендей эле ой жок болчу. Болгону ушул шайлоону жокко чыгаруу, ушул шайлоо жокко чыгып, кайра башынан баягы мындай таза, адилеттүү шайлоо өтсө деген үмүт болгон да. Анан эми бул окуялар ушундай өңүттө кетти. Эми бул көрсө ушундай экен да. Ушул өңүттө кеткенде кандай кабыл алдыңыз? Ошол учурда мындай болот го, сен көнүп калган бир тартип талкаланып атса, бир башкача бир эме болот экен да. Бир сезимдер болот экен да. Анан белгисиздик. Мисалы келечекте эмне болуп кетет, эми бул эмнеге алып барат деп билбейсиң да. Кудай сактасын, баягы дүйнө жүзүндө ушундай окуялардын артынан эми ар кандай дагы мамлекеттер дагы кыйрап кеткен да. Ушул жерде ойлойм биздин элибиздин өзгөчөлүгү мындай тез уюша калып, тез сөзгө келип, тез кайра баягы мындай бир нукка туруп кетиши. Эми албетте бул жерде саясатчылардын дагы орду чоң да. Биздин лидерлердин дагы орду чоң да. Ушул окуяларды турукташтырып, бир нукка салып, тышкы күчтөр менен да сүйлөшүп, ички күчтөр менен да сүйлөшүп, бир стабилдүүлүк алып келүү, бул аябай чоң бир этап болду да бизде. Жана сиз бейформал сүйлөшүп атканда айтпадыңызбы? Садыр Жапаров бурун эле ошол ойлорун айтып жүрчү экен депчи. Ошону ачыктап берсеңиз. Мен эми мындай дос балам бар.
Алар ошол Садыр Кожоевич оппозицияда жүргөн учурда, сыртка чыккан учурларда ошондо чогуу жүргөн балдар экен да. Жанында жүргөн тарапташтардан экен. Анан ошол сүйлөшүп калганда мен баягы кызыгасың да. Кандай болчу ал учурда кандай эле депчи. Анан ошол досум айтат да, ошол учурда эле мына бүгүнкү күндөгү жанагы болуп аткан иштерди айтчы депчи. Мисалы мен президенттик формага боюнча, мисалы ошол эле конституциялык реформа боюнча, ошол эле курултай институту боюнча, мындай ушул көп эмелер боюнча ошондо эле айтчы депчи. Кудай буйрса көрөсүң мен ошол келгенде ушул реформаларды ишке ашырам депчи. Анан көрсө мындай лидерлерден, ушундай лидерлерди ойлойм да, мындай мурунтан эле болот го дейм да, ушундай максаттарчы. Мен келгенде Кудай буйрса моундай кылам, моундай реформаларды кылам деген баягы ой максаттарчы. Анан келип ошолорду ишке ашырып атпайбы. Кандай ойдосуз 2020-жыл Кыргызстанды өзгөрттүбү же жөн эле бийлик алмаштыбы? Менимче өзгөрттү. Андан кийин эми дүйнөдөгү болуп аткан окуялар да албетте таасир этти. Анан бүгүнкү күндөгү мисалы жалпы Кыргызстан боюнча баардык жерлерде жүрүп аткан курулуш, аны баарыбыз эле көрүп атабыз да, кандай өнүгүү болуп атат. Экономиканын жанданышы. Бул эми аябай кандай мындай 9% жылына ВВП өсүп атканы, бул биздин өрөөндө эле эмес, дүйнө жүзүндө эң мындай жакшы көрсөткүчтөр да. Бирок ушул темпти кармап калыш бул бир. Экинчиден сапаттык өнүгүү, сапаттык жактан өнүгүү. Мына ушул темпти колдонуп кетиш. Бул эми биз жана айтпайбызбы, ошол эле институттардын иштеши, мисалычы сот адилеттүүлүгү, укук коргоо органдарынын реформасы, медицина тармагы, билим берүү тармагы. Мисалы эми бул канча жылдан бери азыр топтолуп келаткан көйгөйлөр да. Буларды мындай тез эле өзгөртүү иш кыйын да. Бирок ушуларды сапаттуу түрдө өзгөртүш. Мисалы бизде жерлерде адистердин жетишпегендиги, медицина кызматкерлеринин, билим берүү тармагындагы кызматкерлердин жетишпегендиги. Анан көрүп атабыз биздин коңшу ошол эле Россия Федерациясында дагы адистер жетишпейт жерлерде. Алар жакшы айлыктарды менен камсыз кылып берип атат, мисалычы. Ошо конкуренция жүрүп атат да адистер үчүнчү. Мына ошондой шартта реформаларды ишке ашырып, ар бир биздин жараныбыз татыктуу кызмат алгандай болсо, буга эми дагы көп убакыт керек да. Эми көп убакыт дегенде эми бул баягы системдүү реформалар керек. Баягы институттардын иштешичи. Анан мисалы дүйнө жүзүндө биз сымал биздей мындай калктын саны боюнча, өлкөнүн көлөмү боюнча өлкөлөр бар да, мисалы ошол эле аябай мындай ВВПси чоң. Мисалы Дания деген өлкө, жалпы ВВПнын объему $500 миллиард. Бир 6 миллиондун тегерегиндеги саны бар, эли бар. Ирландия мамлекети мисалы. Караңызчы, 600-700 миллиард деген мындай бул эми аябай чоң көрсөткүчтөр да. Айтайын деп атканым, булар эми өнүккөн мамлекеттер. Биз өнүгүү жолуна жаңы түшкөн өлкөбүз да. Анан албетте баягы келечекте кыла турган иштер аябай чоң. Бирок биздин азыркы темпибиз жакшы да. Демек бүгүнкү Кыргызстан 2020-жылга караганда дагы да күчтүү деп айтсак болобу? Ооба, менимче мындай кескин түрдө айтсак болот. Анан элде мындай эми буга чейин таптакыр баягы ишеним аябай азайып калган да. Анан азыр мисалы жүрүп аткан реформаларды, мисалы жанагы эле курулуштар, канча жолдор салынып атат, канча тең курулуштар салынып атат, ошол эле ипотекалык үйлөр. Эми албетте көп иш болгон жерде кемчиликтер да болот. Бирок жалпы мындай бизде да ушундай өзгөрүүлөр болот экенин, бизде да ушундай чоң долбоорлорду ишке ашырса болот экенин биз көрдүк да. Мына кандайдыр бир ишеним пайда болду бийликке, мамлекеттин келечегине. Бул аябай маанилүү нерсе да. Анткени мисалы бизде көп жаштар көбүнчө, эми мисалы могу шаарда өзгөчөчү, негизги максаты катары мына окуусун аяктайт, андан кийин башка мамлекетке, чет жакка кетип калыш керек дегендей максат коюп алышкан да. Мына ошол жерден орун таап, ошол жерден акча каражат таап, анан үй бүлөмдү камсыздайм дегендей баягы бияктан кетиш керек дегендей эле бир сезим болуп калган да. Азыр деле мүмкүн айрым жаштарда ошондой баягы пикир бар. Бирок бүгүнкү болуп аткан өзгөрүүлөрдү көрүп, мисалы мен тескери сырттан кайра кайтып аткан жаштарды да көрүп атам да. Анткени ал жерде баары бир туура иштейт экенсиң, туура баягы салыштырмалуу жогору маяны аласың, бирок ал жактын да өзүнүн кыйынчылыктары бар. Ал жак да оңой эмес.
күнү түнү эме кыласың. Ал жактан да татыктуу орун алыш өтө оор. Анан алар баягы канча жылдан бою турукташып калган да, аякын орун алыш кыйын да. Билесизби, кызык. Кытайдан көптөгөн жарандарды булар чет мамлекетке окутушат, кетиришет да. Бир 80 миллионго жакын адамдарды окутушат экен. Анан көбү кайтып келиптир да. Анан булардан сурайт да, себеби эмнеде депчи. Анан ошо бирөө жооп берген окуп калдым да. Булар айтат экен да. Мен ал мамлекеттерде жөн элеккөй мындай катардагы эле Кытаймын депчи. Бир Кытаймын депчи. Бирок өзүмдүн өлкөмдө мен мындай урмат сыйга ордун бар адаммын депчи. Уважаемый человек дейт да. Мына ушул чоң мотивтердин бири болгон экен да, ошолор кайтышыначы. Анан азыр биздеги темпти көрүп, мен ойлойм, кээ бир жаштар мына азыр ушундай темп болуп атса, Кудай буйрса 10 жылдан кийин мындан дагы өнүгөт экен, мындан дагы баягы жакшы болот экен. Демек биз убактыбызды коротпой бул жерден иштешибиз керек экен. Биздин келечегибизди ушул жактан өзүбүздүн өлкөбүз менен байланышыбыз керек экен дегендер да бар дейм да. Көчөгө чыгып бийликти алмаштыруу маданияты бүттүбү? Биз бүтүрүшүбүз керек да. Туура. Мисалы башында ар бир бийликтин, мисалы келген рейтинги аябай жогору болот, жаңы келген бийликтинчи. Анан ушул бир рейтингти дайыма сактап туруш кыйын. Кайсыл бир убакыттан кийин баары мындай ал рейтинг өйдөлдүй болушу мүмкүн да. Дайыма бир темпти сактап туруш кыйын, мүмкүн эмес да алчы. Туура мындай көп узак мөөнөт бою баягы жогору болушу мүмкүн. Бирок мындай дайыма андай кармап туруш кыйын. Бирок менимче биз ушундай мындай көчө менен алмаштырганда токтошубуз керек да. Бул шайлоо жолу менен, баягы мыйзамда көрсөтүлгөн жолдор менен болуш керек да. Анткени себеби биз бана башында дагы сөз кылбадыкпы? Сырткы күчтөрдүн дагы таасири депчи. Ушул туруксуздук менен колдонуп, таасир этип, биздин мамлекетибиз жүргүзүп аткан, көздөп аткан саясатка дагы таасир этип койбош керек да. Оңой эле манипуляция кылып, бизди баягы нугубуздан жылдырып койбош керек да. Бул да аябай маанилүү да. Эгерде биз оңой эле жанагындай омо болсок, бул да болбойт да. Анткени биз жана айттык го, саясий туруктуулук, ички тышкы коопсуздук бул эң баягы фундаменталдуу нерселер. Андан кийинки этап бул институттардын иштөөсү, эффективдүүлүгү жана башка. Мамлекет күчтүү болуш үчүн эң биринчи кезекте эмне керек? Мамлекет күчтүү болуш үчүн эң биринчи кезекте менимче ал өзүнүн адамдардын потенциалы ошо менен күчтүү деп ойлойм да. Бисмарктын айткан сөзү бар да. Жаман мыйзамдар менен дейт, бирок жакшы чиновниктер менен мамлекет өнүгө берет дейт. Бирок жакшы мыйзамдар менен чиновниктериң жаман болсо мамлекетиң өнүкпөйт дейт. Биз жана кайра мындай система тигиндей система деп атпайбызбы? Бул бир жагы. Экинчиси ошол аткаруучулар, ошол системаны жылдырган кызматкерлер кимдер? Алардын жөндөмү кандай, дүйнө таанымы кандай, потенциалы кандай? Ошол маанилүү да. Ошол адамдар мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртүп аткан, ошондой чечимдерди кабыл алып аткан, саясатты ишке ашырып аткан адамдар бул мамлекеттин чоң потенциалы, күчү да. Ошол адамдарында да. Анан жалпы эле негизи өнүгүү дегендечи, бул эми аябай мындай философиялык маселе да. Адам потенциалын өстүрүү бул аябай стратегиялык багыттардын бири да. Ошо менен адамдар менен, адамдын өсүү деңгээли менен мамлекет күчтүү да. Мисалы кээ бир мамлекеттерди карасаңыз, андай деле мындай чоң державалардын катарына кирбейт. Өзүнүн баягы чакан ресурстары бар. Бирок таасири аябай жогору да. Дүйнө жүзүнө берип аткан инновациялары, жаңы технологиялары, жаңы ыкмалары, алардын компаниялары, экспорту мисалычы. Ошол эле Кореяны алалы, Түштүк Кореяны алалы. Корея салыштырмалуу чоң мамлекеттерге салыштырмалуу чакан өлкө, туурабы? Калктын саны боюнча дагы, территориясы боюнча дагы Түштүк Корея. Бирок маданий таасири боюнча чоң державалардан дагы баягы ашып кетет да. Азыр кей-поп культура мисалычы. Жалпы чыгышка, Европа өлкөлөрүнө, дүйнө жүзүнө таасир этип атпайбы? Демек таасирдүү мамлекет да, туурабы? Жаңы технологиялар боюнча кандай алдыга жылып кетишти. Мына кечөө биз айтып аткан жанагы учурларда 19-кылымдарда булар артта калган мамлекеттердин катарында болчу. Кыска суроолор. Күчтүү мамлекетпи же күчтүү коомбу? Күчтүү коом. Президенттик башкаруу же парламенттикпи? Азыркы учурда бул этапта президенттик башкаруу. Бирок келечекте
мүмкүн элибиз даяр болгондо, ошоного экономикалык база болгондо мүмкүн жакшыраагы кайра парламенттик башкаруу. Мамлекеттин негизи, фундаменти экономикабы же идеологиябы? Менимче идеология биринчи орунда турат. Бизде имам депутат боло алабы? Жок, боло албайт. Эгерде имам имамдыгын таштап, кызматын таштап, 5 жыл бою убактын күтүп, 5 жыл бою ошол ишмердүүлүк менен алектенбей, анан кийин өз ирети менен катышса ал боло алат. Улутту сактаган күч тилби же динби? Экөө чогуу дейм. Мамлекет динди көзөмөлдөшү керекпи? Сөзсүз. Диний лидердин таасириби же саясатчынын таасириби? Экөөнүн тең таасири, бирок ар башка. Чындыкпы же ыңгайлуулукпу? Чындык. Садыр Жапаров тарыхта кандай президент катары калат деп ойлойсуз? Мен ойлойм, Садыр Жапаров тарыхта чоң реформаларды ишке ашырган, бурулуш кылган президенттердин катарына кирет деп ойлойм. Рахмат.